Урматтуу төраға, менде өтүнүчүм бар. Төраға, азыр кое отурмуз. Жапаркулова, мен сот отурумунан баш тартам. Сизге ишенбейчүлүк билдирем. Төраға, азыр тартипти сактаңыз. Жапаркулова, сиз өтүнүчтү кабыл алышыңыз керек, андай болбойт да. Төраға, сиз отуруңуз, сөз берген алма сүйлөйсүз. Жапаркулова, сиз таныштырып бүткөнсүз. Өтүнүчтү кабыл албасаңыз, мен сот отурумунан баш тартам. Судьямыз тест келмесине баш ийүүсүн көрсөттү. Төраға, сизге сөз берем, ана сүйлөйсүз. Жапаркулова, жок. Сиз өтүнүчтү кабыл алышыңыз керек да. Сотко текеберчиликти көрсөттү. Ошо сөз менен. Төраға, мен өтүнүчтү сурай элекмин, отуруп туруңуз. Жапаркулова, мен процесстен баш тартам. Сиз мага ишенбейчүлүк билдирип жатасыз. Бир канча мүнөт өткөндөн кийин соттун уруксаты жок, видео жазып жатты, жанындагы белгисиз бала. Ошол учурда мен, урматтуу сот, сиз видео жазып уруксат бердиңизби деп сен сурадым. Төраға, жок. Ордуңуздан туруңуз. Сизге ким уруксат берди? Жапаркулова, мен уруксат бердим. Мен уруксаты менен тартып жатат. Төраға, сиз кимдин уруксаты менен тартып жатасыз? Жапаркулова, мен уруксаты менен. Урматтуу сот. Жапаркулова, мен уруксат бердим да. Жапаркулова бул кыймыл аракетинде узунун укуктук кесепети бар болгондуктан сотту сыйлабагандыкты көрсөтүп жана судьянын тескенесине баш ийүүсү, сотко текеберчиликти көрсөтүп, же болбосо процесстен катышуусуз же башкадан сот отурумун жүрүшүндө белгиленген тартипти бузду. Бул жору, бузуунун укуктук кесепеттерин алып келет. Ошондуктан сураман, Кыргыз Республикасынын жазык процесстик кодексинин 13-беренесинде ишке катышуу жактар же соттун ачык жыйналышына катышып жаткан кайсы болбосун кызыктар адам соттук териштирүүнүн жүрүшүндө жазуу жүзүндө же аудио жазуу каражаттарын жардамы менен жазуу укукту. Соттун жыйналышын киного же фотосуретке, видеого жазып алууга, радио, телевизор жана мамлекеттик телекоммуникациялык интернет түйүндөр аркылуу алып берүүдө соттун уруксаты менен жол берилген жазылган. Азыр сиз уруксатыңыз менен соттун жүрүшүн уруксат сурап кылып атабыз. Бирок ошол учурда белгисиз адам сот отурумуна келип алып, видеого сүрөт тарта баштаган. Бул тартип бузуучулук болуп эсептелет. Ошол эле Кыргыз Республикасы Жараттык процесстик кодексинин 161-берененин 3-бөлүмүндө сот жыйналышын жүрүшүндө тартипти бузууга күнөөлүү, ошондой эле сотко урматтабай мамиле жасаган адамдарга сот 50 эсептик көрсөткүчтөн ашпаган өлчөмдө айыппул салып турду. Жогорудагы жагдай Жапаркулова түзмөтү сотко урмат көрсөтпөгөндүгү жана судьянын тескемесине баш ийүүсүзү отуруп тур десе, жок, мен сизге ишенбейчүлүк билдирип атам. Мен сизге жана сотко текеберчилик көрсөттү. Уруксатты мен бердим тартканга. Кайра айтып атат. Уруксатты мен бердим. Жапаркулова сот отурумунда төраганын милдетин мен уруксат бергендей сот отурумунда. Жапаркулова ким? Сот отурумун өзү төрагалык кылып атат. Ошондуктан урматтуу сот, мен буга сизге өз жөн коюп деп ойлойм. Ошондуктан жазуу жүзүндө өтүнүч бердим. Жапаркулованын мындай кыймыл аракети укуктук кесепеттерди алып келгендикте 50 көрсөткүч эсептеги айыппул салып бердим. Men Şubat'taki kadroların ötünüşünü çetke kalan men ötünüş getirişke, olsa ötünüş getirişke, yazıtımda getirişke men okulum var. Sebebi men siz geçinleri işenbeçi getirgenim. Anda işenbeçi getirişke men okulum var. Sebebi murunlu protestlamalar ötünüş başlap
ошол тууралуу мен түшүнгөн эмесмин. Түшүнүп атайын адаштырып жазылган бул жердечи. Мен ошону азыр убакыттан пайдаланып сурагым келет. Мурунку өтүнүчүңүздү түшүндүрүп берсеңиз. Бул сиздин личный процессиңизби же бизге караштуубу? Түшүнүксүз жазылган. Түшүндүрүп бергенде. Рұқсат берсеңіз, сіз дүние санатасыздар, бұл азыркы айтылған, мындай сөз айтылған емес деген сөз айткыңыз келип атабы? Соттук териштирүүнүн айкындыгында 13-чү берилет. Сиз мага өтүнүчтү түшүндүрсөңүз, мен ошо мүмкүнчүлүк берсеңиз, мен сизге мыйзам менен түшүндүрүп бермекке рұқсат берсеңиз. Ишке катышуучу жактар ачык сот жыйналышына катышып, кайсы болбосун кызыкта сот териштирүүнүн жүрүшүн жазуу жүзүндө аудио жаздыруу каражаттарын жазуу менен каттап алып укту. Мен 21-чи соттук 21 азыркы өтүнүчтө кетирген 2021 жылы 11 февралда болгон сот отурумун мен аудио жазууга жазгам. Эгерде сиздин күмөн санап атсаңыз, анда соттун уруксаты менен ошо болгон аудио жаздырууну кайра сот отурумунда уктурганга даярмын. Эгерде сот уруксат берсе. Сиз буга мындай айткан эмесмин деген сөздү айтып жатасыз. Мен аудио жаздырууга мен укугум бар. Өтүнүч кетишке, жазуу түрүндө кетишке. Туура, сиздин укугуңуз бар. Сиз себепсиз неге сиз өтүнүчлөрдү келтирип атасыз? Сиз мурунку азыр убакыттан пайдаланып мен мына өтүнүчкө мен түшүнгүм келет. Жооп алгым келет. Сиздин личный процессиңизби же кандай? Сиз неге сиз себепсиз өтүнүчлөрдү келтирип атасыз? Убакытты жылдырып атасыз. Сиз өз кызыкчылыгыңызды ойлоп атасыз. Сот отурумунун өзүнүн атайын жарандык процесстик норма бар да. Жарандык процесстик норманын негизинде сот өтүнүчүңөр барбы деген учурда гана туруп сиз өтүнүч бере аласыз. Сиз сот өтүнүчүңөр барбы деп сурай электе эле тура калып, мен өтүнүчүм бар. Эмне өтүнүчүңүз бар? Отура туруңуз, сот башталды элек, сот башталсын, андан кийин өтүнүчүңүздү беребиз дегенге карабай, сиз айттыңыз. Андай болбойт. Мен өтүнүчүм бар. Сиз кабыл алышыңыз керек. Андай болбойт да. Мен өтүнүчүмдү кабыл алышыңыз керек деп айттыңыз. Сот сизге тескеме берди. Отуруп туруңуз, Жапаркулова. Сот башталсын. Өтүнүчкө убакыт келет дегенде бул карабай соттун тескемесине башылбай сиз кабыл алышыңыз керек деп сотко давление биринчиден көргөздүңүз. Экинчиден, кайра эле ошо сот отурумунда соттун уруксаты жок видео жаздыруу баштап чыгып кетсем да жарашат болчу. Себеби 7 айга созулду болчу. Негизи себепсиз өтүнүчлөрүмүздүн айынан 7 айга созулуп атат. Мен мына далилдерди келтирип атам. Бир эмес 3 экспертиза бар. Даяр чечимдер бар. Даяр колуна кармактын тураганы. Сиз азыркы соттун тескемеси жок. Дагы ордуңуздан турдуңуз. Дагы айта баштадыңыз. Урматтуу тураган. Мен мына өтүнүчкө жооп берип койсун. Жооп берип коюңуз ошо өтүнүч боюнча. Ошо кандай деп жооп берип коюңузду сиз айттыңызбы азыр? Далил келтириңиз анда сиз кайсы лично өзүңүздүн процесстериңиз менен бардыңызбы же бизге караштуу процесстер кандай болду? Мына жооп бериңиз. Азыр өтүнүч айтып атасызбы? Жок. Өтүнүчлөр келсин ошол боюнча түшүндүрүп бериңизби? Сиз отдельно өтүнүч берсеңиз болот. Сотко азыр келишип. Жок, сиз мага жооп берсеңиз мына. Өзүңүз окуп жооп бериңизби? Мен Сиз өтүнүч боюнча пикириңизди айтыңыз, отуруңуз. Бул өтүнүч боюнча ошол эле соттук отурумда эскертүүлөрдү каталогдо түзүлгөн. Сотто айтканына баш ээ болгон үчүн эскертүү берген. Бул боюнча кабыл. Андыктан өтүнүчүңүз бир жолу эскертүү берилген, андан кийин азыр дагы өтүнүч берилет. Башка өтүнүчтөр барбы? өтүнүч бар. Жапаркулова азыр эскертүү беришти сураган экинчи жолу. Анткени себеби азыр эле сот отурумунда баарыбыз күбө болдук. Жапаркулова соттун тескемеси жок, ордунан туруп, кайра сөздү буруп алды. Сот отуруму өзүнүн процесстик нормасы бар. Ошондуктан баарыбыз процесстик нормага баш ийүү милдеттүүбүз. Азыркы Жапаркулованын иш аракетине эскертүү берүү сураган. Отуруңуз. Өтүнүчүн жооп бербей атат мага. Сизге
ruhsat bергenden keyin durup жооп бериңиздер. Баарыңыздарга тиешелүү. Азыр протоколго түшүрүп коебуз. Ар бир кимге сөз берилет. Башка өтүнүчүңүздөр барбы? Барбы өтүнүч башка? Башка өтүнүчүбүз азыр менин экинчи өтүнүчүмө кандай болуп калды? Түшүнбөй калдым. Бул эки өтүнүчтөрдүн дагы эскертүү берүү жөнүндө. Мен азыр протоколго түшүрүп эскертүүлөрдү түшүрүп коебуз протоколго. Башка өтүнүч барбы? Өтүнүч бар. Урматтуу сот. Бул сот отурумунда биз билип атабыз. Азыркы сот отурумундагы биздеги 36 сотка жердин тагдыры чечилер бойдон калып атат. 36 сотка жердин тагдыры. Ал эми биринчи бул 36 сотка жердин тагдыры чечилбей калганына кайсысы биздин күнөөбүз бар? Жана эмне себептен ушуга чейин тагдыр чечилбей келет? Анын себеби мамлекеттик каттоо органынын түзмөкүс катасы болуп эсептелет. Сотту сатып алуу беришинде жана Жапаркулова Кучубаева салган бул жер тилкесине керек жарак коомдун кооперативи иштегендиктен 1980-жылдан баштап ушу керек жарак коомдун кооперативинде протоколдун негизинде пайшыкерлик протоколдун негизинде номер 3 протоколдун негизинде чечим чыгат. Баланстык баада керек жарак коомдун кооперативинде бул кимдик үйү активде тургандыктан баланстык баада Кучубаева саламатка сатылсын деп. Демек, бул 1980-жылы болгон. Советтик учурунда болгон. Ал эми Кыргыз Республикасында мамлекеттик каттоонун калыптанышын тартып 1998-жылы келип чыгат. Ачан кыймылсыз мүлк укуктарды каттоо жеринде мыйзамдын келип чыгышын башталышы менен анан кыймылсыз мүлктү каттоо тарыхы келип чыгат. 2000-жылы Кыргыз Республикасы өкмөтү жана ошондой эле бүткүл дүйнөлүк банктын өкмөт ортосунда келишим түзүп атат. Келишим эмнеге түзүп атат? Келишимдин негизинде жана ошо каттоо мамлекеттик жанагы массалык түрдө каттоо болсун деп атат. Анткени себеби айда жашаган көпчүлүк адамдарда документтер колунда болбогондуктан, тастыктоочу документтер болбогондуктан, демек буларга массалык түрдө каттоосу болсун, система регистрация бүт Кыргыз Республикасы боюнча жүрүп атат дагы массалык каттоо болуп жатат. Ошол учурда Кучубаев Саламат 80-жылдан баштап жашап жаткандан кийин системалык каттоо учурунда сөзсүз түрдө мамлекеттик каттоо органынын адистери барып, үйүтүп турганды, анын кадастрлык планын чийип катталыш керек болчу. Бүткүл дүйнөлүк банк акча берип атат, кредит алып атат биздин мамлекет. Бирок Посрегистр мамлекеттик каттоо органы ошол каттоо болгон учурда бул жердин тагдыры чечилмек. Бирок кайта 2007-жылы Кучубаева Саламат эже кайта мамлекеттик каттоо органына келип атат, дагы эле жердин документин алганга. Жердин документин алганда келечек ошол учурда Кадис Турганбаев келечек жерди келген учурда жерге бул 44-эреде жазып жатат да, жер менен үй өтө ажырагыс деп атат. А бирок мамлекеттик каттоо органы үйгө өзүнчө документ жазып атат. Ал эми жерге өзүнчө документ жазып атат. Бул үйгө өзүнчө Кучубаева Саламатка жазып атат. Ал эми жерге болгон документти Кучубаевдин Саламат эженин жерге болгон документин алып туруп, Турганбаев келечек анын инисине өзүнчө документ жасап турган. Демек, урматтуу сот, ошол учурда кандай болуш керек болчу? Анда жердин тагдырын ким чечет? Жердин тагдырын мынакей могу финский үй чечет. Уже Кыргыз Республиканын мыйзамында жана принцип өтүнүштөрүн алып муну баары түшүндүргөнгө туура келип атат, урматтуу сот. Кыргыз Республикасынын жер кодексин колдонууга киргизүү жөнүндө мыйзамдын 6-бенесинде жазып жатат. Кыргыз Республикасынын жер кодекси колдонууга киргизилгенге чейин белгиленген тартипте жер участкаларын туруктуу, убактылуу пайдаланууга, өмүр бою мурастап элик кылууга укук алган Кыргыз Республикасынын жарандарынын жер участкаларына болгон жеке менчик укугу документтерди кандайдыр бир кайра толтурбастан бекер жана кошумча акысыз, атап айтканда турак жай
сотқа киргизүү жөнүндө мыйзам бул жердин тагдырын чечип атат. 36 сотка жердики. Жана ошондой эле 44-берене дагы 44-берене дагы бул жердин тагдырын чечип атат. Бул жердин тагдыры кимге тиешелүү? Бул ошо жер тиркесине жайгашкан фильм үйүнө тиешелүү болуп атат. Демек бул жер тиркесине тарткан фильм үйү чечиш керек болчу. Демек азыркы учурда аны 36 соткага документ жазалган документ сот аркылуу жокко чыккан. Азыркы учурда 36 сотка жер жазалган документ соттун чечими. Бул жокко чыккан болот. Азыр бул документ жок. Ошондуктан 36 соткага жерге мурастуу укуктар келип чыгат. Кучубаева Салматтын базарына алып алат. Кучубаева Батман, Кучубаева Зухра элисиси бар. Жана ошондой ушакка чейин сотко катышпай жүргөн. Жана ошондой эле Кучубаева Айзада, Кучубаев Нурбек. Демек бул жер тиркесине азыркы күндө жанакы соттун чечими жокко чыккандан кийин азыр бул жерде мурастуу укуктар келип чыгып атат турмак. Анткени үйдүн жерин тагдыры Кучубаев Салматка тиешелүү. Фильм чечет. Ошондуктан 3-жак катары тарткан сурмак. Кучубаев Айзаданы. Мен Кучубаев Айзаданын жана Кучубаева туулгандыгы тууралуу бөлүктөрү бар. Жана туулгандыгы тууралуу калганда мисалы Кучубаев тууралуу 3-жакка тартылса, анткени анын укугу бузулуп жатат Кучубаев Зуранын. Анткени ал жерге мурастуу укугу келип чыгып атат 36 соткага. Ошондуктан анын кызматкери туулгандыгы тууралуу бөлүктө Кучубаев апасы Кучубаев Саламат, апасы кийин жатат, мына Кучубаева Зура. Жана ошондой эле Кучубаева Айзаданы дагы 3-жакка тартышмаса турган. Туулгандыгы тууралуу бөлүктө Кучубаева Айзада дагы Кучубаева Зухра. Жана Кучубаева Батман. Бул Кучубаев Салмат деген базар болуп эсептелет. Азыркы учурда Жапаркулова документ көтөрүп жүргөн документ, кача менин кызы тике бар деген документ пленум Верховного суда жазылып атат. Эч качан укук таануучу документ соттор милдеттүү түрдө кабыл алыш керек болот. Азыркы учурда сиз Жапаркулованын калп жазылган документин кабыл алганга пленум Верховного суда айтып жатат. Колунда кызыл китеп, 10 кызыл китеп болгон учурда мыйзам салуучу, анткени ал уже жокко чыккан ал чечим, ал жок нерсе. Арзымаган бүтүндөр болуп эсептелет. Бирок азыркы күндө башка мурастуу укуктар келип чыгып атат турмаксыз. Алардын укуктары бузулуп атат. Ошол 44-берене жер кодекси жана мыйзам укугун таанып атат жердин. Ошондон тартып коюшуңузду сурайм. Сиз өз эки берип атасыз. Мен азыр өз эки берип атам. Булар бул Кучубаева Хамзада бул 3-жак катары тартылган. Bunun balları var kimdir? Kuşubayeva Ayzada doktor. Kuşubayeva Ayzada tuğlandığı tural bölükte Kuşubayeva Salmat Ece'nin kızı. Daha Kuşubayeva Batma Zora, bu Salmat Ece'nin kızları. Batma Zora. Çünkü bu ne demeyin rakimette, bu okul çok vergenmez. Tuğlandığı tural Ötülüş boyunca. Çünkü oturun. Kuşubayeva. Fikiriniz. 3-jak katары kattığınız suranıdır. Kaçtım çok. Siz? Ben de karşılığım yok mu? Yok, Japarkulova. Men ötünüşkө каршымын. Ötünüştөр негизсиz. Себеби алый ошол учурда Кучубаев улардын артында турган, некесиз деп турган. Некеси жок деп бар, бирок ал учурда некеси бар болгон экен. Аялы келип жанында отурган. Күтүп отурган. Некеси дегенден кийин эч кандай ал өзүнүн мүлкү болуп атпайт. Кандай бир тургандарын
саламаттын кыздарына үчүнчү жактан таркатып турат. Ошол эмес. Ага да кышыл. Bundan tarafımızda üçüncü taraftan sözünün başında жергиликтүү мамлекет катуу башкармалык тарабынан тууралуу эмес иш аракеттер жүргүзүлгөн деп өзүнүн ой пикирин айтып кетти. Мен өкүл катары ошол 2002 жылдары чындыгында Кылгызмай катары Кара Суу районунун системалык каттоодон өткөн. Бул жагы айтып атат, ошол учурда толук жана саламат эженин каттоого алыш керек эле деп. Мында единстволор өтпөй калган, единстволор көп болгон. Ал учурда действительно ограждениясы жок, строениясы жок жерлерди алып кеткен. Бирок алар явочный түрдө өткөн 2007-ге чейинчи. 2007 жылы ошол баардык кыймылсыз мүлктөр каттоодон өткөндөн кийин тийиштүү түрдө айыл өкмөттүн башчылары менен биргеликте ошол коомдук жайларга афиша катары илинген. Эгерде саламат эже ошондо меники өтпөй калды, меники өткөргүлө деп барган болгондо ошол учурда өтүп калмак. Бирок ошондо ал өзү барып мында кызыкка тарап катталган эмес да. Бул жерден али жоктон бир нерсени жаратыш деле жок. Бул жагы айтып атат, эми ушундай болуп доведение болгондон кийин жери менен деп. Да, эгер действительно доведение 99-жылга чейин ошол ар кандай кыймылсыз мүлктөр сатылып, сазыр сазыр тарабынан сатылып күбөлүк берилчү эле. Ошол күбөлүккө жер участкалары көрсөтүлгөндө да действительно биз ошол доведение 6-статьянын 7-пунктун алайык, жер көрсөтүлгөн болсо, көлүктүн жери менен эч кандай кошумча акча төлөмү жок, пениясыз катталып берилген милдеттүүлүк да. Ал мыйзам күчүндө эгер ошондой жерлер убагында катталбай азыркы күнү келген болсо, биз аны мыйзам чегинде каттап берип атабыз. Бул жагы айткандай эч кандай төлөм жок эле. Ал эми ошол учурда 2007 жылы саламат эже өзүнүн ошол кыргыз керек жарак коомунан сатып алганын деп ошону укук аныктоочу документте бизге кайрылган. Биз тараптан ошол финский домго техникалык паспорт даярдап берген. Андан кийин ошол техникалык паспорт Күчүбаева Саламаттан уулу Күчүбаев уланга өтүп атат. Ал жерде жер боюнча маселе болгон эмес эч кандай. Андан кийин үчүнчү тараф ошо Турганбаев ак жолтой сатып алганда, эми алга мыйзам жол берет деп ойлойм. Бизден да отказ болгон. Жери боюнча биз эч кандай сиздерге укук тастоо документ жасап бере албайбыз. Себеби сатып алуу келишиминде жер көрсөтүлгөн эмес. Алар ошол мыйзам чегинде сот органдарына кайрылып, сот тарабынан 2013 жылы ошол сатып алган кыймылсыз мүлкүнө тиешелүү болгон 3585 чарчы метр жер аянтын менчигесинен сот талап берген. Соттун чечими негизинде ошо жергиликтүү мамлекет катуу башкармалык тарабынан укук катталып, тийиштүү укук тастоо документтер берилген да. Анан бул жагы айтып атат, азыр ошол кыздары деп. Эми мен бул жактын өтүнүчүнө каршымын. Себеби ал жерде кыздардын эч кандай укугу бузулган эмес. Себеби Күчүбаева Саламат эже өзү баласына өткөрүп берген ал жерде. Андан кийин баласынын укугу мыйзам түрдө катталып, ошол эжеге кайра Турганбаев ак жолтойго өткөрүп сатып келишимине өткөрүп берген да. Ошондуктан кыздардын ал жерде эч кандай мыйзам укугу бузулган эмес деп ойлойм мен. Өтүнүчтүү канааттандырып Turamlıklara Lokan'da Бұл сот процесін сілер арыз жазған тұрғасыңар ба? Бұлай бір sıra келіп келді. Сатып алу келишимди жокко чыгарып. Ошондо деген сатып алуу келишими жокко чыккан болсо
кайсы келишим? Үйдүкүбү, жердикиби? Жердики. Жердики жана үйдүкү сатып алып келишти, жокко чыгарып бергенбиз да. Азыр же буга чейин кайсыңысы жокко чыккан? Азыр деген булар мындай болуп атпайбы, жана азыр айтпадымбы? Негизи деген бул деген эски жер участоктор болуп атат да. Демек негизи жер кодекси жердин тагдырын чечилген да. Бул жерде кандай болгон? Бул жерде негизи госрегистрдин катасынын айынан мына ушундай келип атабыз да, постоянно госрегистрдин каталары. Мына госрегистрдин биринчи катасы кайсы? Биринчи катасы жана айтып атпаймынбы, жанагы негизи эле мамлекеттик каттоо системасынын калыптанышынын тарыхы бизде Кыргызстанда 98-жылы башталган да. Мыйзам кабыл алгандан баштап. Мыйзам кабыл алгандан баштап анан жанагы эле бүткүл дүйнөлүк банк менен биздин Кыргыз Республикасынын өкмөтү макулдашуу түзүп атат. Кредит алуу жөнүндө. Аябай чоң суммада кредит алып атат Кыргыз мамлекетичи бүткүл дүйнөлүк банктан. Анткени жанагы ошо айылда жашаган укук тастыктоочу документтер жок болгондуктан массовый түрдө баардык эмне баардан каттоодон өтсүн деген. Ага каражат керек да. Каражат алыш үчүн эмне кылып атат? Мамлекет дүйнөлүк банктан акча алып атат. Банктан алгандан кийин мамлекеттик каттоо органынан специалисттер барып алып туруп, үй турган үйдүн баардыгын тең мүлктү, жерди катташ үчүн барып рулетка колуна берди, сумканы колуна берди, барып каттап жүргүзгүлө. Ушундай кийинки проблемалар көйгөйлөр чыкпасын деп. Мамлекеттик каттоо органы эмне кылды? Ал жерге барбады. Эгерде ал жерде мындай үй жок болсо, жөн эле пустой жер болсо, может билинбей калды деп ойлойт элем. Бирок ал деген үй да 80-жылдан баштап жашап атат деп атат. Демек бул эчак курулган, 60-жылдан бери курулган үй болуп атса. Анда ошол учурда деген ал үй бар сөз каттоодон өтүш керек эле да. Анда каттоодон өткөндө макул, ал жерде жер көрсөтүлгөн жок, үй турат дейли. Бирок жер көрсөтүлбөй, ошо үй менен закондо жазылып атат да, жер кодексинин 44-беренедечи. Аякта айтылып жатат да, жер менен үй ажырагыс. Жер менен үйдү ажыратканга болбойт. Сөз түрдө жойдон болуп атканда ажырагыс деген кандай болуп калат? Анда жери жок үйдө болбойт да. Анда чынчык болуп эмне асман учуп барып учуп келип үйгө кириш керекпи? Демек мыйзам айтып атат. Адвокат катары бул тиги кадастр, азыр кадастр мунуку госрегистр мекемесинин юристиби, кимиси кызматкер айтып атат эме депчи. Саламат эже өзү келип катташ керек эле деп. Сиз айтып атасыз. Экинчи катасы да. Бул госрегистрдин айтып атканда экинчи катасы. Биринчи катасы. Өздөрү барып катташ керек болчу. Биринчи өздөрү акча төлөндү, кредит алды мамлекет. Бул дагы эмне өздөрүнүн баягы жумушуна жоопкерчиликсиз мамилесинде. Шалакалык, өткөн жок же. Өтпөй калгандан кийин Саламат эже эмне калды? 2007-жылы өзү барып атат госрегистрге. Эми кой каттатып алайын деп. Демек өзү баргандан кийин, демек госрегистр өзүнүн кетирген катасын алыш керек болчу. Оңдош каттап бериш керек болчу. Бирок ошол моментте бул бирок мынакей Жапаркулова өз сот отурумунда өзү канча жолу айтып атат, айткан сөзүндө заказчик болгон Кучубаева Саламат эже болгон заказчик болуп менин үйүмө келди дейт. Бул госрегистрдин 3-катасы. Мамлекеттик каттоо органы Жапаркулова Гүлбарчындын үйүнө айланган. Элдер госрегистр мамлекеттик каттоо органына барган эмес. Элдер барып Турганбаев келечектин үйүнө барышкан, документ жасап берди. Турганбаев келечек документтерди үйүнө кабыл алган. Бул мен оюнан тапкан жокмун. Мен стенограмма, аудиозапись өзү Жапаркуловдун айткан сөзү. Демек, бул госрегистр эмне кылды? Демек, Турганбаев келечек өзү документти алгандан кийин эмне кылып атат? Өзү документ жазып атат. Ошондо Турганбаев келечек эми госрегистрдин кетирген катасын адис болгону иштесе болот беле? Демек, ал эмне кылыш керек болчу? Ошол учурда жана 44-жер кодексинин 44-беренеси, 45-беренеси негизинде жана жер кодексинин колдонууга киргизүү жөнүндө мыйзамдын 6-беренесинде жерди эч кандай дак албай туруп эле кадастр планга жер чийилип аткандан кийин, ошол жерде бир гана жалгыз тинский үй болуп аткандан кийин ал эч кандай документсиз жерди каттап бериш керек болчу да. Бирок келечек бул жерден кандай кылып атат? Келечек 44-беренеде ажырагыс үй менен жер ажырагыс дегенде карабастан үйгө өзүнчө документ жасап атат. Жерге соттон өзүнчө документ жасап атат. Кимге? Жерге Турганбаев Акчолтойго документ жасап атат. Келечектин иниси болгон Турганбаев Акчолтойго өзүнүн бир турган инисине соткага сот аркылуу документ жасап атат. Соттун чечиминде эмне деп жазылып атат? Мен бул жерди ээлик кылып коюңуз. Мен көп жылдан бери бул жерди пайдаланып атам. Хотя бир да жол барып көргөн эмес. Жашаган эмес. Акчолтой өзүнүн соттук отурумунда берген көрсөтмөсүнө мен сатып алатканда мен ал жерди барган эмесмин, көргөн эмесмин деп атат. Бирок бир да жол барып көрбөгөн жерге Турганбаев Акчолтой мен көп жылдан бери пайдаланып атам бул жерди. Ошон үчүн мага ээлик кылып коюң, соттон сурамаган. Сот Турганбаев Акчолтойго
36 сотка бекитип берип атат. А үйдү кимге бекитип берди? Үйдү Турганбаев келечек, Турганбаев Акчолтой, Кучубаев Саламат Акчолтойго өткөзүп берип атат. Сатып алуу келишими. Сатып алуу келишимине көңүл бурсак 806 миңге сатылып атат. Эми ошол түрдө 2007 жылы 2013 жылы бул 806 миңден эми чоң акча, ал жөнү Финский дом жыгачууда 806 миңге көрүсүп Кучубаев улан Акчолтойго өтүп атат. Бирок менин коргоомдогу Кучубаев улан жакыр үй бүлө, аз камсыздандырган үй бүлө катарына кирет. Жана ошондой эле Кучубаев деген улан мен аны барып кол койгон эмесмин дейт, мен билбейм дейт. Көргөн эмесмин, тааныбайм. Көргөн эмесмин, тааныбайм. Бул регистрге такыр бир эле жолу барган экен, барганда башка жер тиркесин өткөзгөнү барган экен. Эми карасаңыз эме деген ошол менен эмне болуп кетип атат? Кучубаев Акчолтойго жер тиркеси өтүп кетти. Эми азыр айтат да, каякта жомокту айтпагылачы деген сөздү айтышат да. Мен сөзүм баягы жомок болбош үчүн мен далил менен айтайын. Дайыма айткан сен жомокту айтып атасың дейт. Эми мисалы бул жомок болсо, Сот болуп атат биякта. Ооба. Эшикти тоңуп калат. Отура бересиздер. жомокту айтып атасың деген сөздү айтып атпайбы? Ошо жомок болбош үчүн мынакей кыймылсыз мүлктүү сатуу жана сатып алуу келишими 17 февраль 2015 жыл. Турганбаев Акчолтой кимге сатып атат? Жапаркулова Гүлбарчын. Жапаркулова Гүлбарчын ким? Турганбаев Акчолтойдун жеңеси. Турганбаев Акчолтой ким? Документ жазаган Турганбаев келечектин иниси. Сатуу алуу келишим болуп жатат. Бул эми жомок эмес, бул факт. Канчага сатып атат? 200 миңге сатып алды деп жазылып атат. 36 сотукты. Жок, бөлүп атат. Ошентип 36 сотканы алгандан кийин 6га бөлдү дагы, 6га бөлүп туруп Турганбаев Акчолтой саттыбы, сатпадыбы мен ал жөнүндө биле албайм. Бирок баягы документ боюнча Турганбаев Акчолтой сатып атат. 6 сотуктан бөлүп сатып атат. Ооба, 36 сатылып кетти. Канчасы калды? Эми баары сатылып кеткен. Ким саткан? Андан кийинкиси айтып атат. Кайра деген эмне алып атат? Кайра Жапаркулова өткөзүп берип атат. Жапаркулова Гүлбарчын, Мамбет Акунова Эркингүлгө 250 миңге сатып атат. Мына бул факт. Ойдон чыгарылган жок. Эркингүл Жапаркулова, сиз мындай кыласыз, эгерде сиз аз комментарий бергиңиз келип атса, анда сизден алсын, мен сизден кийин берсем болот да. Мен мейли сизден кийин анда берейин, сиз айткыңыз келип атса. Мен сизге өзүнчө барам, сиз өзүңүз дагы. Мен сизди милдеттендирген жокмун. Эгерде чындыгыңыз болсо, сиз дагы айттыңыз, мен эки тараптуу беришим керек. Мен сизге анан барайын, адвокат сүйлөп бүтсүн. Эми азыр Адвокат мен суроолорума жооп берсин, анан сиз өзүңүзчө айтасыз. Мейли, Кайсы жалган, кайсы чын экен. Мен сизге анда документ менен айтып берейин. Айта бериңизчи. Мамбет Акунова Эркингүл, Мамбет Акунова Эркингүл ким? Жапаркулова Гүлбарчындын тууганы. Кайра Мамбет Акунова кайра эмне алып атат? 5 июнда 2019 жылы Жапаркулова кайра сатып атат. 500 миңге. Кайра Жапаркуловага келди участок. Кайра 2019 жылы 5 августта кайра Жапаркулова Алимкуловага сатып атат. Алимкулова ошол жака чейин бир да жолу сот процесске кирген жок. Ал жоопкер катары тартылган. Азыркы ээси ким? Алимкулова? Азыркы ээси Алимкулова бир участок боюнча мен маалымат берип атам. А калган участоктор баарына тең маалымат бере бергенде убакыт сайы көп кетет. Демек, ошондой эле картина да. Ошондо Акчолтойдон кийин канча адамдын колуна өтүп атат документ? Акчолтойдон кийин участок 6га бөлүнүп атат. Участок 6га бөлүнгөндөн кийин буга сатып атпайсызбы? Канча адам ээлик кылып атат ошондо? Акчолтой 9 адам. Канча убакыттын ичинде?
2015 жылдан баштап 2019 жылга чейин 5 жылдын ичинде 4 жылдын ичинде 9 адам. Ооба. Улам улам бири-бирине эле туугандар бири-бирине өтүп атат да. Бул жерде 3 эле фигура болуп атат да. Турганбаев Акчолтой, Жапаркулова Гүлбарчын, Мамбет Акунова экинги 3 тууган. Биринен бири өтүп атат да. Жөн эле өтүп атат. Эми жана кайтып атпай жомогуңду айткын депчи, мейли эми жомок деп айтып калды. Эми жомогумду анда айтып берейин да. Бул жомок эмес, бул факт. 36 сотка жөнүндө айтып атат да. 36 сотка жерди 2013 жылы 20 июнда Турганбаев Акчолтор Кара Суу райондук сотуна кайрылып атат да. Эмне деп кайрылып атат? Мени турак жайга, жанагы турак үйгө, финский үйгө, жана финский үйдөгү жер аянты болгон 36 сотка мени менчик эсиптеп таап бериңиз деп сотко кайрылып атат. Акчолтой. Акчолтойдун арызы канааттандырылып атат. 2013 жылдын 22 июлунда Акчолтой ээси деп табылып атат. Кара Суу райондук сотунан. Табылып атат, бирок деген чыныгы ээсинен эч ким эч нерсе сураган жок, чакырган жок. Жок, келген да эмес, эч нерсе билген эмес. Демек, мынакей жомок, ушу жомок да. 36 сотка Турганбаев Акчолтойго өтүп кетти. Жапаркулов үчүн бул жомок. Бирок бул факт. Документ турат сот. Акчолтойго өтүш үчүн бир тараптан экинчи тарапка өтүш керек. Анан эмне үчүн биринчи тарапты чакырган эмес? Андан кийин аны эмне үчүн чакырылган жок, аны билбейм. Экинчи өзүнө өткөрүп алгандан кийин Турганбаев Акчолтойго өттү, 36 соткан бардым. Бирок Акчолтой кайра эмне кылат? Мамлекеттик каттоо органына келет. Мамлекеттик каттоо органы анын агасы Турганбаев келечек 36 сотка жерди Турганбаев Акчолтойго каттайт. 36 сотка жер бардык тең бир кызыл китеп менен Турганбаев Акчолтойго катталат. Андан кийинки Турганбаев Акчолтойдун действиясы, иш-аракети кандай болгон? 6га бөлгөн. 36 сотка 6га бөлүнүп кеткен. 6га бөлүнгөндөн кийин Турганбаев Акчолтой андан кийинки иш-аракет. Турганбаев Акчолтой сатуу алуу келишимдери түзүлгөн. Саламат апасы, буларда кандай көйгөй болгон ичинде мен аны билбейм, бирок мен документ боюнча гана документте ошону жазып атат да. Турганбаев Акчолтой сатып атат, бирок Турганбаев Акчолтой мен саткан эмесмин. Муну деген анын апасы Саламат эже саткан деп айтат. Бирок азыр Саламат эже жок, ал каза болгон. Бул чындыкты айта турган Саламат эже каза болгон, жана чындыкты документ жазай турган Турганбаев келечекте каза болгон да. Экөө тең жок азыр. Эми чындык каякта, кандай экенин биз үчүн табышмак. Бирок биз документ боюнча гана айтылганда Турганбаев Акчолтой ошентип ар бир жер тилкесин бардыгын сатып атат да. Саткандан кийинки, андан кийин эмне болот? 2000 сатылгандан кийин ошо 2013 жылкы 36 соткага бекитилген соттун чечимин Ош областтык жарандык иштер сот коллегиясы тарабынан жокко чыгып атат. Жокко чыгып, ал жокко чыгарылган чечим жогорку соттун күчүнө калып атат. Демек бул эмнени билдирет да? Андан аркы сатып алуу келишим түзгөн жанакы жок эле соттун чечими менен түзүлгөн сот сатып алуу келишимдери бардыгы тең арзыбаган бүтүн дегенди билдирет. Автоматтан жокко чыгарып. Да, жок нерсе. Уже бул жок нерсе. Жок нерсенин үстүнө кайра эмне кылып атат? Сатып алуу келишимди түзүп атат. Бул жерде мамлекеттик каттоо орган дагы катасы эмне кылып атат? Сот жиберип атат. Бузулган чечимди. А сот бузулган чечим болгондон кийин мыйзамда кандай айтылып атат да? Мыйзамда айтылып атат азыр. Жана эме бар да, кыймылсыздык укуктарды каттоо закону жана жобо бар. Жобонун 98 параграфында айтып атат да, соттун актылары сөз түрдө 3 каттоо карточкасынын 3-бөлүгүнө катталыш керек деп атат. Келгенине карабастан соттун, бирок мамлекеттик каттоо органы дагы эле сатып алуу келишим кылып атат да. Бул жерде билбейм, Жапаркулова кандай айтса, госрегистр ошо нерсени кылат экен да. Ошо жок турган документти деген регистратор окуш керек эле да.
изучать этиш керек эле. Демек, бул жокко чыгып кеткен экен. Жокко чыгып кеткен үчүнчү графага катташ керек эле. Катталгандан кийин эч кандай сатып алуу келишимде болбойт эле. Бирок эмне атат, кайра регистраторда бир сыра карап койгон жок. Жана изучение документов, архив документтерди бир сыра изилдеп караса, дертилге жокко чыкканын көрүлмөк. Бул документ деген азыр эч кандай укугу жок экен, укугу токтотулганын билмектер. Укугу токтотулган документтеги сатып алуу келишимде болуп атпайбы. Келечек Турганбаев ким болуп иштеген? Бүтүндөрдө. Келечек Турганбаев ким болуп иштеген, жер адиси болуп иштеген. Как раз иш материалдарына карап көргөндө, жанагы 36 сутка жерге да кызыл китепти дагы эме кылган. Биз сот отурумда бар документтерди госрегистр мамлекеттик каттоо органынын адиси юрист алып келип берди. Биз баарын тең көрдүк. Келечек өзү жазып атат да документтер баардыгы теңчи. Бул жак адвокатпы же госрегистрдин кызматкериби? Эмне үчүн госрегистрдин кызматкери келет буякка? Госрегистрдин кызматкери сөзсүз түрдө келиш керек. Анткени сатуу алуу келишимдерин жокко чыгаруу жөнүндөгү доо арыз каралып атат. Сатуу алуу келишимдеги чечимдерди мамлекеттик каттоо органы да түзүлөт да бүтүмдөр. Жок, ана тиги эме сүйлөгөн сөзүнө караганда кадимкидей эле тиги ошол Турганбаевдардын тарап болуп атканы көрүнүп эле турбайбы? Тиги биз госрегистрга бардык. Начальниги жок экен, зам начальниги дагы добросовестный покупатель деп эмитен эле сот чечим чыгара электе эле бүтүм чыгарып коюптур. Акчол Турганбаевдин өзү менен сүйлөштүк. Такыр эле сөзгө келбеген жигит экен. Анан бул госрегистрдин кызматкери дагы сот процессине катышып турган. Эмитен эле толук укугу бар. Жок, укугу бар, бирок деген булар деген тиги тарап болуп атат да. Мен ошого таң калып атам да. Ортодогу сөздү сүйлөбөй, калыс сөздү сүйлөбөй, болгон документтерди эле айтып койбой, алар тарап болуп сүйлөп атканы мени аябай таң калтырып атат да. Сиздер деген ошол кадастр мамлекеттик мекемесинин гана позициясын билдиришиңер керек болчу. Бирок деген сот процессинде сиздер Турганбаев Акчол, Гүлбарчын Жапаркулованын талашып аткандай сөздөрдү сүйлөп атасыз. Берекесиз, мен сизге жакшы интервью берем. Угулуп атат, айта бериңиз. Сиздерде чынында сөз эркиндиги бул сыйлайм. Бирок азыркы мына айтып аткан сөзүңүз бир тараптуу айтып атасыз да. Сиз да бир тараптуу болуп атпайсызбы? Мен айтып атам. Мен бир тараптуу айткан жокмун. Гүлбарчын Жапаркуловандан андан кийин алам деп атам интервьюну, берем десе. Себеби дегенде экинчи тараптын да үнүн угушум керек мен. Сиз эгер ушул маалыматты толук Сиз азыр сотко маалымат берип атканда түз эфирде элдин баары укту сиздин сөзүңүздү. Аны билесизби сиз? Бул жерде бир тараптын кызыкчылыгы, экинчи тараптын кызыкчылыгы. Байке, сиз дегенчи ким болуп иштейсиз кадастрда? Онун талабы Кадастрда ким болуп иштейсиз? сатуу келишимдерди мыйзамсыз жокко чыгарып берүү жөнүндө болуп атат. Кызматыңызды айтсаңыз, должностуңузду. Ким болуп иштейсиз? Мен ушул кадастр мамлекеттик мекемесинин Карас филиалында юрист болуп иштейм. Юрист. Жок, ошол сиз азыр сотко берген маалыматыңызда бир тараптуу болуп атат да. Сиз болгону ошол кадастрдын гана маалыматын беришиңиз керек да. Кадастр мекемесинин гана маалыматын беришиңиз керек. Мен Жапаркулованын тарабын талашкандай болуп атканыңызды менден сырткары түз эфирде Кыргыз Республикасынын жарандары бардыгы көрдү, укту, байке. Эми сотко берсе, сотко айтсаңыз, жалгыз сот уккан жок. Жарандардын бардыгы укту, менден башка адамдын баары укпадыбы? Дагы кошумчаңыз барбы? Кошумча жанагы азыр мына мыйзам таптым. Ушул сөздөрдү мүмкүнчүлүк болсо бөлбөй кийин толук чыгарсаңыз, керектүү жерди анан мындай жерде рекламаны жарыялабай, болгондой толук кылып чыгат. Толук чыгып атат, элдин баары көрүп атат сиздин сүйлөгөн сөзүңүздү, азыркы сөзүңүздү да эл көрүп атат. Мен түз эфирде эч качан кошо албайм, кемит албайм. Түз эфирде ким не сүйлөсө ошонун бардыгы түз эфирде онлайн режимде элдин бардыгы көрүп атат. Айтып атпайсызбы, бул госрегистрдин өкүлү экинчи тараптын кызыкчылыгын көздөп сүйлөп атат деп атасыз. Азыр адвокат Жылдыз айтты. Мамлекет бүткүл сатуу келишим биз тараптан жүргүзүлгөн, ал мыйзамдуу. Сиз айтып атасыз, сатып алуу келишим эмес. Сиз мага кыйкырбай менин суроомду уксаңыз, кыйкырып атпайсызбы? Менин суроомду уксаңыз, байке. Кадастр мекемеси Кыргыз Республикасынын мамлекеттик каттоо ал жөнүндө сөз болгон жок.
Мен башка нерсени айтып атам. Сиз уксаңыз мени биринчи. Кезектешип сүйлөшпөйлүбү? Ошолор келишим. Жок, мен аны айткан жокмун. Кезектешип сүйлөшөлү. Мамлекеттик каттоо кызматы элдерди жапырып, тиги эл аралык каржы уюмдарынан акча алып, карыз алып, ошол мамлекеттик каттоо системасын түптөп, кийин араздашуу болбошу үчүн госрегистр ишканасын түзөт. Азыр эми кадастр деп аталып калыптырсыңар. Ошол кадастр кызматкерлери милдеттүү түрдө бардыгын катташыңыздар керек болчу. Эмнегедир ошол каттага сиздер милдеттүү түрдө каттап аткан адамдардын арасында Саламат фамилиясы ким эле? Кучубаева эже калып кеткен да. Эмнегедир? Сиз азыр айтып атасыз, өзү келиш керек болчу. Жок, адвокат айтып атат, милдеттүү түрдө сиздер өзүңүздөр барып катташыңыздар керек болчу. Тууганыңыз болобу, душманыңыз болобу, кошунаңыз болобу, жаман көргөн адамыңыз болобу, сизге ал айырмасы жок болуш керек эле. Сиз милдеттүү түрдө катташыңар керек болчу мамлекеттик каттоо кызматкерлери. Мен ошону айтып атам байке. А бирок негедир ошол Келечек Турганбаев деген кишинин тиги Саламат Кучубаева эженин 36 соттук участкасы үйү менен көз жаздымында алып кетет дагы, башкаларын милдеттүү түрдө булар деген каттап коюшат дагы. Ай, алып кел, бол, бизде деген тиякта үстүртөн айтып атат, заставлять этип атат, биз силерди катташыбыз керек, бол деп аркасынан жүгүрүп каттап атат дагы. Анан Саламат Кучубаеванын үйү калып кетип атат. Негедир? А сиз айтып атасыз, өзү келиш керек болчу. Жок, мамлекеттик каттоо кызматы өзүңөр барып милдеттүү түрдө катташыңыздар керек болчу деген сөздү адвокат айтып атат. Мен адвокаттын сөзүн туура түшүндүм, колдойм. Себеби дегенде мамлекет элдин менчигинде турган мүлктү милдеттүү түрдө каттоого кадастр, мурунку госрегистр кызматкерлерин милдеттендирген. Мен сизге да кайталап кетем. Жок, сиз кайталабаңыз. Сиз азыр сотко берген маалыматыңызда сиз айтып атасыз, Саламат эже өзү келген эмес деп атасыз. Саламат эжеге өзүңөр барып милдеттүү түрдө катташыңыздар керек болчу. Себеби дегенде Бишкекте отурган госрегистр жетекчиңер силерди заставлять эткен, милдеттендирилген силер. Милдеттүүсүңөр барып каттагыла деген. Дегенде Саламат эже калып кетип атпайбы? Жалгыз. Башкасынын баардыгы милдеттүү түрдө каттайт дагы, жалгыз Саламат эже калып кетип атат. Мен ошону сизге мында уктурсам, мен сизге мында түшүнүктүү болушун айтам. Мага түшүнүктүү эмес. Сиз сотко анда жалган маалымат бердиңизби? Сотко жалган маалымат бердиңизби анда? Байке. Ал жерде эч кандай укук документи болгон эмес. Анда сиз деген сотко жалган маалымат бердиңизби? Сиз сотко айтып атпайсызбы? Саламат эже келген эмес деп атасыз. Колунун зданиясы болгон. Эми булар ошол жерде иштеген үчүн Саламат эжеге берген экен. Ал эми биз укук тош документтердин негизинде иш жүргүзөбүз да. Ал жерде катталганына 2007-жылы ошол техникалык паспорту бар экен го. Ошону деген Айтып коеюнчу азыр деген айтып коеюнчу. мен туура түшүндүмбү? Туура түшүндүңүз, биякта айтып атпай, азыр мына мындай болуп атат да, маселечи. Маселе мындай болуп атат. Мен кырк калбайм. Азыр маселе мындай болуп атат да. Мынакей жер тилкеси. Да, жер тилкеси дейт. Жер тилкесинде үй турат. Жер тилкеде үй турат. Саламат эженин үйү жана жер тилкеси 36 сотка. Бул 36 соткада бир гана үй турат. Мыйзамда айтып атат 44-беренеде. Жер менен үй ажырабыз. Ажырабыз болгондон кийин госрегистр эмне кылып атат? Экөөнү ажыратып коюп атат. Экөө ажырап атат. Ушуга эмне дейсиз? Ушуга эмне дейсиз? Байке, ушуга эмне дейсиз? Юрист катары айтыңызчы. Жок, документти көрсөтпөңүз. Мына адвокат суроо берди, ошол суроого жооп берип коюңуз. Эмне үчүн үйгө башка, жерге башка документ? Байке, сиз менин суроомо жооп бербейсизби? Адвокат айтып атпайбы? Эмне үчүн Кара Суу райондук кадастр мекемеси, мурунку госрегистр, Саламат Кучубаева эженин үйүнө башка документ, ошол үй турган жерге башка документ жасап атат? Ушу суроого жооп берип коюңчу. Бул жерде эч кандай эки документ жасалган жер жок. Мен дагы кайталап айтам. 2002-жылдары ал жерде финский дом болгон. Мен архив документ боюнча сүйлөйм. Дагы билип турат да, жашап атасыңарбы азыр ошо финский домдо? Мен сизге мында жашканын айтам. Болгон эмес, жашап атпайбы байке азыр делечи? 2007-жылы ош керек жарак коому өзүнө ошол жерде финский домду каттаткан. Финский домду каттатып туруп 2007-жылы Кучубаева Саламат эжеге сатып атат. Биздин архив документтерде протоколдору бар, купли продажалары бар.
Саламат эжем ошол жерде көп жылдан бери эмгектенгендигине байланыштуу ошол жерде финский домду ошого сатып Байке, сиз дегенчи суроого эле жооп берип коюңузчу. Эмне үчүн кадастр мекемеси Келечек Турганбаев Акчол Турганбаевка жазып атып ошол үйгө өзүнчө документ, үй турган жерге өзүнчө документ жасап атат. Бул адвокат суроо берди. Ушуга эле жооп берип коюңузчу. Тарыхты кереги жок. Жок, эме чек паспорт боюнча чек паспорт 3 адамга эме кылайбы? Эме кылып атканды бөлгөн эмес да. Азыр деген дагы факты менен айтайын. Андай болгон эмес деп атат да. Андай болгон эмес деп атат. Мен факты менен айтайын да. Эки документ, юридикалык эки документ болуп атат. Биринчи документ сатуу алуу келишими. Сатуу алуу келишимде сатуу алуу келишим жүргүзүүнүн алдында мамлекеттик каттоо органынын милдети жердин тагдыры чечиш керек болчу. Жердин тагдырын мына 45-берене 44-беренде айтып атат. Имараттар менен курулушта ушул имаратка курулушка бекитип берилген жер участканын укуктан ажыратылбайт. 45-берене. Эгерде имарат жана курулуш жалпы менчикте болсо, имарат жана курулуш турган жер участкагына укук, жер участкагына жалпы менчик. Жалпы пайдалануу укугуна имараттын, курулуштун менчик ээлерине тандык атат. Демек айтып атат, бул мыйзам далилдеди, мыйзам уже жерди саламатка закондоштурду. Саламатка жер тандык болот деп айтып атат. Ушул мыйзамдын негизинде булар сатуу алуу келишим бүтүмүн жасаардын алдында жердин тагдыры чечилиш керек болчу да. Жердин тагдырын чечпей туруп сатуу алуу келишим өзүнчө жазалып атат. Жанакы эле 2013-жылкы сот аркылуу түзүлгөн 36 сотко өзүнчө документ жазалып атат. Демек эки башка документ да. Бул деген жок андай үйгө башка, жерге башка. Бул балга бирок ошондой деме болгон нерсени биз деген жок кыла албайбыз да. Сатуу алуу келишим турат, соттун чечими турат. Эми канчалык жок кылсак деле архив бар, ал турат да. Эки башка документ жазалып атат да. Андан кийин дагы айтып атпайбы дагы деген, ана кайра бирок документ жокко чыгып келгенден кийин, сот аркылуу уже жокко чыккандан кийин ал документ эмне кылыш керек? Жободо айтып атат, соттук актылардын негизинде укуктар жана чектөөлөрдү каттоо 207 пунктунда каттоо тууралуу мыйзамга ылайык кыймылсыз мүлккө укугуна тийиштүү каалаган соттук акт жергиликтүү каттоо органына түшкөндө бул чечимдер мыйзамдык күчүнө кирген же кирбегенине карабастан катталат. Мыйзамдык күчүнө кире элек соттук актылар, ал мыйзамдык күчүнө киргенге чейинки чектөө катарында каттоочу тарабынан каттоо карточкасы 3-бөлүмүнө катталат. Андай болгон эмес. Аны соттон келип атат. Архив материалдарына, мынакей каттоо органы, биз соттук жибердик, бул деген жер участоктары документтерин баары жокко чыкты деп жиберип атат. Бул эмне кылыш керек эле мамлекеттик каттоо органы? Бул жобонун негизинде 3-графага күчүнө кире элек болсо, эми 3-графага каттасын. Күчүнө кирсе кайта каттап койсо болот беле, бирок ал катталбай атат. Катталбай сатылып атат. Бирок ал ошол эки чечим архивде турат. Бирок эмне кылып атат? Болсо Жапаркулова кайра келип атат, документти көтөрүп алып, өзү колунда көтөрүп жүргөн кызыл китепти алып алып туруп, кайра эмне кылып атат? Туугандарына өткөзүш үчүн кайра бирине өтүп атат. Кайра эмне кылып атат? 9 адамга. Мамлекеттик каттоо органы шак сатып бүтүмдөр түзүп атат. Эми бул бүтүм кандай бул бүтүм да? Бул бүтүм деген арзыбаган, жараксыз бүтүм да, бардык мыйзамдарды бузуу менен бузулган бүтүм да. Жылдыз бир суроо. Эгерде Улан Кучубаев Акчолтой Турганбаевка сатканы чын болсо үйдү, ЗАГСта турган аялынан сураш керек беле? Макулдугун алыш керек беле? Эми кагаз жүзүндө. Кагаз жүзүндө деген сатуу болгондо дарения болуп атпайбы? Мунун деген Кучубаев Саламат, Кучубаев Уланга белекке берүү келишими түзүп атат да. Анан белекке берүү келишими түзүлгөн учурда аялынын макулдугу алынбайт да. Жок, алар ЗАГСта да 4 баласы бар. Эми ЗАГСта болгондо дагы бул белекке берилген сатып алган эмес да, совместно нажитое имущество болуп эсептелбейт. Эгерде экөө сатып ала турган болсо, анда экөөнүн тең укугу болмок. Ошо даренияны качан берип кетти? Даренияны 2009-жылы берип атат. Нурбектин үйү каякта? Нурбектин үйү дагы, Ханзаданын үйү дагы, Айзаданын үйү дагы, Батманыкы дагы, Зураныкы дагы бүт бардыгы тең ошо үйдө да. Ошо үйдө жашашат да бардыгы. Анан сот отурумунда мындай айтты да Жапаркуловачы, Кучубаева Саламат мага саткан деп атат. Ошол 36 соттук жердиби? 36 сотка эмес, 2 сотканы, анан бир үйдү Кучубаев Саламат мага саткан деди. $10.000 мага саткан деп айтып атат. Макул, 2007-жылы сатып атат. 2007-жылы сата турган болсо, анда деген мисалы 2007 деген эмесми?
сата турган болсо, мейли аны Жапаркулова өзү айтып берсин, бирок ошо 10 000 доллар берген тил каты болуш керек эле. эми 10 000 Келишим болуш керек эле. Андан кийин кайра деген 2007-жылы Кучубаева Саламат 10 000 доллар берип атат 2007-жылычы. Бирок 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 7 жыл бою Саламат эже Жапаркулова акчаны 10 000 долларды кайрып бербей атат да. Бирок кайра Жапаркуловадан эмнегедир 2013-жылы Кучубаева Саламат дагы акча берип турчу мага. 10 000 долларыңды бере албай аткан маз келгенсип, дагы акча сураган келдим. Кучубаев аябай боорукерлик кылып, Жапаркулова боорукерликтин эң жогорку чегин көргөзүп, дагы 4-6 000 Кучубаевага берип атат. Деп айтып атат Жапаркулова. Жапаркулова айтып атат. Бирок биз сурап атабыз да, макул бериптир, жакшы. Эми сизге мисалы мен бирөөгө акча бере турган болсом, мен кантип 10 000 доллар берсем жөн эле берип коем да, мүмкүн эмес го. Жөн эле. Тилгат менен бериш керек. Тилгат, нотариустун предварительный договор дарения деген болуш керек, договор займы деген болуш керек. Бирок эч бир далил жок да. Бирок эми Жапаркулованын сөзү булчу. Жапаркулованын айтымына 10 000 доллар бергенмин, анан дагы 8 000 доллар бергенмин. Анан дагы кызыктуу нерсе, Кучубаева Саламат 6 баласы турса, жалгыз жападан жалгыз бир үйү бар болсо, бир баласы оорулуу болсо, кантип үйүн өткөзүп берип коет? Бардык үйүн. Бардык үйүн. Мисалы билбейм, бул акыл эс жайында адам андай кылбайт. Эне көп балалуу эне андай кылбайт. Бул дагы табышмак. Мен ал жагын айта албайм. Кылды, кылбады деп мен бул нерсеге толук бойдон айта албайм, бирок мен үчүн аябай таң калыштуу да. Ушундай. Анан кайра Жапаркулова мен ушунчалык боорукерликтен жогорку чегин көргөзүп атса, анда эмнеге азыркы күндө макул айтып атат булар деген. Мейли апам алган акчасын берели сага. Алды деп атасың, ошону берели. Дагы урушпай, талашпай эле тынчтык менен чечишип алалы деп кайра мына мен дагы жактоочу катары Кучубаевдин кайра алдынан өтүп атам да. Жапаркулованын дагы, Турганбай Акчолтойдун дагы да. Сатуу алып келишим. Тынч жашайлы деп. Тынч жашап, эми алган акчаңды мейли булар беришсин. Булар эми үйдөн чыгарганда 4 баласы менен аз камсыздандырылган үй бүлөнү чыгарганда эмне кылат эле, каяка барат эле, булар менен ошол бойдон иш бүтүп калбайт, өмүрдүн баарын менен соттошуп талашып бүтпөй, бүтүрөлү деп мен канча жолу эме сунуш кылдым, бирок мен бир дагы сунушумду кабыл албады. Жок деген сөз эмне? 36 сотук меники, үй меники, 4 баласы менен энеси чыгып кетиш керек. 2 сотка меники деп атат, бирок 2 соткада азыр үй турат. Мейли үй турат, мейли 1 сотка алсын деп атабыз деген. 36-нын 3-өсү сатылып кеткенби? 18-и сатылып кеткен. Аны ким саткан? Эми аны Жапаркулова айтат, Саламат эже саткан деп айтат. Саламат эже саткан деп айтат, бирок Саламат эже саттыбы, сатпадыбы мен анда биле албайм, бирок документ боюнча карап көргөндө Турганбай Акчолтой сатып атат да. Турганбай Акчолтой менен экөөнүн ортосуна сатып алып келиши болуп атат да. Анан дагы бир атам кызыктар экениңизди билдирип атасыз да. Кучубаевдер тарапка тартып сүйлөп атасыз. Кадырова подружкасыз билбеймин. Мен Кучубаевдерге бир эле суроом бар. Эмне үчүн? Мен адвокат сүйлөп үчүн мен сизге барамын. Адвокат сүйлөп үчүн мен сизге барамын. Өзүнчө сурайм. Эмне үчүн? 36 сотикте биз мына элдерге көргөзөйүн мына. 36 сотик деген мына да. 36 сотик. Азыркы учурда мына Саламат эженин үйү, мына пустой жер, бул пустой жер мага караштуу. Бирок азыркы учурда берки үчөөнө доо койбой атат, мага гана доо коюп атат. Сатып жок болгон 36 сотиктин баарын документтештирип саттым деп 2013-жылдын соттун чечимин бузуп салышкан. 2017-жылы. Аны деген Акчолтой Турганбаев сатып атпайбы? Акчолтой Турганбаев сатып атпайбы? Мага гана доо коюп атат дагы, 3 кошунага доо койбой атат. Эмне себептен 3 кошунага ким сатты? Мен саттымбы, же Саламат эже сатты? Ким сатты? По документам Акчолтой сатыптыр. Ким сурап ошол? Кучубаевдерге суроо. Ким сатты? Билбейбиз. Эмне себептен бир туугандарын 3-чү тарап катары тартууга өтүнүш бердиңиз? Эмне себептен? Мына 3 адамды Курмантаева Элиза, Аринов Базарбай, Орозбай кызы Жайнагүлдү 3-чү тарап катары тартпай атасыңар. Алар келип өздөрү сүйлөбөйбү? Алар биз сатып алганда ал жерде үйлөр турган. Эмне себептен аларга доо койбой атасыңар? Эмне себептен аларга доо койбой атасың? Сага суроо.
Мага суроо берсең, Эмне себептен аларга Мен кол аны, койсасың? мисалы мен аны Ким үйдө саламат эже саттыбы ал 3 кошунага? ал сатканы бизге мен эле. Документ боюнча Акчолтой Турганбаев сатыптыр. Эмне себептен ал үй курулуп атса, бул менин жерим эле. Силерге ким сатты дебедиң, Ал кошуналарды биз айттык. Эгер эме болсо барып сотко чыккыла, өзүңөр дагы интервью бердиңер. Эмне себептен алар келбейт? Менден каршы атат. Менден каршы аталар. Эмне себептен? Ким сатты деп атасыз? Азыр Турганбаевдин аке. ошо Турганбаевди сиз таанысызбы? Бир турган кайнысы экен, мына отурбайбы? Өзүңүздөр да бири-бириңиздерге Жок, сапатпайсызбы? булардын кылмыштарын силер билбейсиңер да, мен суроо берип атам. Ким сатты 3 кошунага ким сатты? Биз кошуналарды чакырсак келбейт. Жайнагүл келген жок. Кандай келбейт кошуналар? Билбесе эмнеге чекти, эмнеге доо койбойт? Болду эми. Эмнеге чекти, эмнеге доо койбойт? Мына жооп берип атат. мындай бир ортодо калыпка тарап сүйлөп коеюн. Силер эми качантан бери ушинтип жүгүрүп, баягы ушул жердин айынан сен жакшылык кылыпсың, башка кылыпсың, ошентип жүрүп баягы айтканда мына эмгеп каршы туруп булар менен талашып атат экенсиң. Биз мына жерден туруп, конечно, эми ушул сотко берип жүгүрүп атпайсың. Туруп турсаң, анан кийин булар сатпаса, бере албайсыз. Эми сүйлөп сүйлөсүн дейм, кезек менен. жерлерде айтып атсам, булар билбесе, апасы onu билген нерселер баягы буяктар айткандай Кандай билбейт? Сен бул жерден чык, менин оюмча, өзүм чекет эле мына бардыгын. Менин оюмча, бардык алыгы фактылар, болуп турган нерселер бардыгы кырылып, өлүп калгандан кийин эч нерсени билбегендердин үстүнөн бастырлык кылып туруп эле сотко берип, эге болуш керек келет. Бул законду билет экен. Мамлекеттик законду билген. Гос регистрде күйөөсү менен кайнысы иштеген. Кайнысы азыр иштейт. Буларды бастырла, булар эч нерсени билбейт. Закон деген түшүнбөйт. Эми эч ким юридикалык билимге ээ эмес, менин деле билим жок. Уялбайсыңар, билиптирбей келгендер. Неге уяласың? Ошо бизге окшогондор силер жеп атасыздар. Эмнеге уялабыз? Бет турмачылык кыласыңдар да. Документтерим бар. Факт сатып алганым мен. Сиз кошунасызбы? Бирден сүйлөсүн. Ким кошунасы? Эми Кучубаевалар ошол үйдө кайсы жылдан бери жашайт? Булар мен билгенден ошол мен жээним болот, токтойм. Бул канча жыл турмушта ошодон бери жашайт да. Бул анан мен бул жерде башка сөз айтмакчымын ал сиздерге. Бул жерде азыр ушундай сөз бар да, бул жерде бул эженин деле айыбы жок болушу мүмкүн. Бул жерде азыр сиз туура эле айттыңыз. Мамлекеттик ошол гос регистрдин иши өтө чоң. Ошолор күнөөлүү, потому что бу жерде куплю-продажа болуп атканда ошолду хозяинди чакырышыңыздар. Сиздердин милдетиңиз, бул туура эле айтты. Сиздер милдеттүүсүздөр ошол чакырышыңыздар. Эмне үчүн чакырбадыңыздар? Сүйлөп бүтсүн, айланайын. Акчолтой саткан деп айтылып атпайбы, адвокат айтып атпайбы? Документ боюнча Акчолтой Турганбаев 18 сотканы саттан деп айтып атат го, саткан десе деле кайра эле келип алып эме боло бересизби? Анан дагы бир айта бермес. Мен бул жерде дагы бир сөз айтам. Ушул күнгө чейин бул кайнысы болот экен. Акчолтой Турганбаев деп айтпады, жооп бербедиби? Ким саткан? Документ боюнча Акчолтой биздин кайныңыз сатыптыр. Апам саткан. Сооронбаевдин протоколунда сен өзүң айткансың. Апам саткан деп турабы? Мен айткан эмес. Кошуналар. Болду уже. Ай, эч кимди сүйлөтпөйсүз го айланайын. Жалган сүйлөдү. Жалган сүйлөдү. Ай, адвокат айтып атат. Адвокат ар бир сөзүнө жооп берет. Документ боюнча Акчолтой Турганбаев саткан 3 сотук эме 18 сотук деп айтпады, болду да, бүттү да. Айланайын. Бизге караганда Уландар ошол жерде канча жылдан бери жашайт?
Классташ? Ошол жерде төрөлүп атабы? Ошол үйдө төрөлүп чоңоюп атат. Канчага чыктыңар? 40ка чыксаң 40 жылдан бери жашап атасың. Ошол үйдө. Сүйлөсөңүз бирдей сүйлөп кетиңиздер. Азыр мына болайт да, биз силерди таанып алды деп жаш бала кийип. Биз силерди таанып алдык бул не деген? Бул не деген? Коркунуч. Bizi tanıymış. Ай, сот залында отуруп алып коркутуп атасыз. Андай Акмактар сот залында да. Сот залында отуруп алып түз эфирде коркутуп атасызбы сиз? Андай туура эмес. Ооба. Чындыгыңызды айтпайсызбы? Сизде чындык бар болсо, барбы? Чындыгыңыз айтасызбы? Мен ошол суроону гана берем. Суроону бербеңиз. Менин суроолорума жооп берип коюңуз. Жок. Бул 3 кошунага кийим саткан ошол. Айлана. Суроо жетиштүү. Ошол суроо жетиштүү. Сиз мугалим болуш дейсизби? Ошол суроо жетиштүү. Менин суроолорума жооп бересизби? Ким ал Кадырова? Аты жылдыз экенин билем, фамилиясын билбейт экен. Сизден алып атпайбы? Журналист эки тарапка бирдей болот. Мына эми сизден сурап атам. Аябай эме кылып атам. Сизден сурап атам. Мен суроо берип атам. Мен сизге суроо берейин, суроомо жооп бериңиз. Каалагандай жооп. Эмнеге сиз суроо берип атасыз? Мен доогерлерден сурап атам. Элдин көзүнчө элди күбө кылып беришип келди. Мен ошон үчүн элдин Жок, мына экинчи тарап сиздин чындыгыңыз барбы? Эми айтыңыз. Суроо бербей сиз сүйлөп калыңыз. Мен сизге мүмкүнчүлүк берип атам экинчи тарапка. Давайте. Неге өзүңүз каалагандай сүйлөйсүз? Анда чындыгыңыз жок экен да сиздикичи. Азыркы учурда мага караштуу. Адвокат уже жооп берип койду го, мен баатым бери 10-чу жолу кайталап атам. Ошого суроо берсин. Уктуңуздар, Биз саткан эмеспиз да отуруп. Биз саткан эмеспиз дедиңер. Бул видеого түшүп атат. Биз саткан эмеспиз дедиңер. Туура, мына 3 кошунага. Видеого өзүңүздүн чындыгыңызды айтпайсызбы? Бияка келип алып мугалим болуп. Кайыр бир суроону 10 жолу бере бербейчи. Кайсы чындык? Ушул суроону бергенде белгилүү болот. Ушул адвокат уже жооп берип койду сиздин сурооңузга. Кандай жооп бере берет? Кандай өзү каалагандай? Адвокат деген эч качан асмандан алып албайт да. Ал документ менен карап сүйлөп атат. Мен каалагандай жооп берем. Акчолтой Турганбаев деген саткан Турбаева. Мына суроо жетиштүү. Мына 3 кошунага кийим сатты. Ана жашырып атат көздөрү. Жашырып атат. Сен саткан эмессиңби? Туурабы? Болду анда. Всё, анда тергөө териштире турмун. Всё, ошол эле суроо керек болчу мага. Болду, бүттү, чындыгыңыз бүттү. Чындыгыңыз бүттү. Чындыгыңыз бүттү. Анда мени деген бир тараптуу деп айтпаңыз. Эки тараптуу болуш үчүн мен сизге суроо берейин десем, сиз сүйлөбөй атасыз. Бүтсө болду, болду. Хорошо, бүттү. Ошону 6га бөлүп саткан экенсиңер. 18 сотукту Акчолтой Турганбаев сатыптыр. Себеби дегенде документ боюнча адвокаттын айтуусунча ошондой. О, булар саткан. Бул мен неме алышып неме кылмады. Жок, бул Ким калды? Бичара документ жасап алган, эч кандай эч кимдин катышуусуз сот жүргөн. Биз курчакпыз. Давай. Негизи Кучубаев Улан, Кучубаев Ханзада, Кучубаев Нурбек, Кучубаев Батмазура Саламат эженин балдарын бардыгы тең үйдөн чыгарылсын деген соттон чечим чыккан да. Соттун чечими кандай болуп чыгып атат да? Биринчи, бул соттун чечими сырттан чыгарылган чечим чыгарып атат. Сырттан чыгарылган чечим деген бул эмне? Ал качан эгерде жоопкер талаптагыдай кабарланганына карабастан сот отурумга келбесе, анда сот сырттан чечим чыгарат да. Демек,
үйдөн чыгаруу жөнүндөгү доо арыз каралып жаткан учурда тараптар Кучубаев улан, Ханзада, Нурбек баа сотко келип катышыш керек болчу. Эми элестетип көрсөңүз, үйдөн чыгарылсын деген доо арыз деген бул кандай адам келбей коет. Сен үйдөн чыгарам деп атса, сен кантип сотко келбей коесуң? Ошондуктан талаптагыдай кабарланды деген менен деп туруп Кучубаевдарды сотко чакырбай туруп, келбей туруп, соттан чечим чыгарып атат да. Анда сот айтып атат чечиминде. Сооронбаев, Кара Суу район сотунун судьясы Сооронбаев чыгарып атат да. Анда айтып атат, талаптагыдай кабарланды деп атат. Анда талаптагыдай кабарланган деген 131 беренесинде жарандык процесстик кодексинде. Повестка барыш керек эле. Качан айтылып атат? Эгерде качан деп айтып жатат да. Качан маалымат колуна алгандыгын качан маалыматты ошо сотко чакыруу кабарлоону катты колуна алган повестка алган маалымат сотко белгилүү болсо, анда талаптагыдай кабарланды деп жазылат да. Демек, карап туруңуз, эми 128 беренеде соттук кабарлоо каттар каяка барат? Дарек ээсине барат. Биз Даректи билебиз. Дарек Ош шаары, Салиева көчөсү, 28-үйү, 41-42 квартирасында. Турганбаевдин 3-cü жапкадасы мамлекеттик ишканасынын процедуралык ишеним өкүлү Каловдун 3-cü жапкадасы ишеним өкүлү Кадырованын жоопкерлери Жабаркуловдун башын Кадырбекова, Мамбет Акынаевдин күнү Турганбаевдин жана Кара Суу районунун дегизаштуу жана кымсыздыктардын өткөрүп тактоосуна протокол сатуу тешимдерин жараксыз деп табуу жөнүндө жана жараксыздыктардын эсептерин колдоо жөнүндө арыз боюнча жана арыздагы 3-cü жак Жолдубай Токтайым Тургунбекованын жоопкер Тургунбаева жоктугу карата 2013-жылдын 28 январында Кучубаев алтын жетишими Тургунбаева жоктугу башкаруу ишинин ортосундагы түрмө сатуу келишимдерди жараксыз деп табуу жана жараксыздардын эсептерин колдоо жөнүндө арыз боюнча жоопкер Кучубаев анын ишеним өкүлү Кадырованын 3-cü катары тартуу жөнүндөгү өз өтүнүчүн карап алыш боюнча сот төрүнө деп тапты. Жолдардын негизинде жана Кыргыз Республикасынын жарандык процесстик кодексинин 46-226-225 беренесинде талаптады. Жоопкер Кучубаевдин ишеним өкүлү Кадырованын Кучубаева Батма Алтынбековна, Кучубаева Зоя Алтынбековна, Кучубаева Айзаданын 3-cü катары тартуу жөнүндөгү өтүнүч канааттандырып калтырышын аныктаган арыз тарап 10 күн ичинде Ош областык сотуна жекеше жатканы укуктуу сурап турган Владимир Юрьевич Батманов. Алдыңкы сот отурумда 3-cü катар тарканын өтүнүчүн аныктандырганын Жубаевдин деп арыз берген экен. Ал эми мунун Кучубаева саламаттын бир туугандары болуп аталар. Кучубаева мына келишимге караганда бул жерде жазып кетип атат. Кучубаева саламат береке берип келишим негизинде өзүнүн бир тууган уулу Кучубаев уланга береке берип атат. Өзү берип атат. Уулуначы. Ошондуктан мунун укугуга таасир тийгизбейт деп эсептейм. Ошондуктан 3-cü катар тапкан. Түшүнүктүүбү? Эгерде нааразы болсоңуздар 10 күн мөөнөттө укуңуздар бар даттанма областык сотуна даттанасыздарбы? Анда мен бүгүн ишти карай албайм, даттансаңыздар ошол ишти даттанып анан боюнча кандай чечилет, ошо боюнча тыңдашпайт. Түшүнүктүүбү? Анда сотурумду белгилеп кое берейин, сиздер даттанасыздарбы? Мен бир күнгө дайындап кое берейин, ошол күнгө чейин даттансаңыздар, бул жерде 10 күн мөөнөт бар, даттанып алыңдар. 11
mart. Saat 10. Eğer mümkünçülük olsa bu ötünüştü kesinlikle oraya bekliyorsun olsa bir de zaten var. Nizamda İtagram'ına hükümete bu vakitte sorumluluğuna yerlerde gelip ötende daha cim ortaya gelip yerlerde var o sürekli oturmadığında. Oturun. 45. sayfasında 45. Yaratım Proses Kodeksi 46. sayfasında kısa bir 3. sıcak Katar koşu jönde ötürüş çetke kapılganda sotun anlamasına jeke cezattanı berişi mümkün değil. Başka usullarda sotun çekimini bilgi atmakta atlok görevi, men görevi atayını tanıma. Alemi 3. sıcak Katar katı jönünde bu jeki hukuk var, hukuk buzluk var. Oşunluktan atayını elinki bölümünü zaten kuşatılgan, oşunluktan nizamlamayı. Hazır men bir yol seçken olsam ata Doğgerlerin öbürlerinin tarbuzluk oldu. Günüzleri mi? Topluluğun ocağı 11. Mart saat 16'da Жылдыз сиздин өтүнүчүңүз канааттандыруусуз калтырылды. Бирок деген мындай да немен айтайын деп атам да. Жанагы сиз 3-катар карагыла деп Саламат Кучубаева эженин балдары ошол жерде чогуу жашайт да. Ошондуктан ошол жерде азыр жашап атат да. Ошондуктан 3-катары тартыңыз дедиңизби? Жок. Андай кылган. Сиз айтып кеткен 3 кыз каякта жашайт? Азыр биткенден кийин жеп берсем болобу азыр да? Эмне үчүн ошону тарт дедиңиз да? Мен түз эфирди жыйынтыктап кое берейин, себеби дегенде бүгүн сот процесси жылдырылды да. Эмне себептен тарттым дегендин себеби жанакы жер тилкесине 2 документ жазылып атпайбы, үйгө өзүнчө, жерге өзүнчө документ жазылып атат да. Бирок жерге өзүнчө жазылган документ жокко чыгып кетти да. Азыр жер, ал жерде деген азыр дагы эле демек жердин тагдыры чечилиш керек да. А жердин тагдырын деген 44-берене жана Кыргыз Республикасынын жер кодексине киргизүү жөнүндө мыйзам чечип коюп атат да, тагдырын чечкен. Демек ал болгону саламатка калыш керек деп атат да, саламат. Анткени ошол учурда жашап жаткандан кийин эч кандай документсиз түзмө-түз саламатка катталыш керек. Саламаттын 3 кызын эмнеге тарттыңыз деген? Ошолор азыр ушул жерде жашайбы? Аякта жашабайт, бирок саламаттын болгондойн алар демек азыр саламат ошо мыйзам саламаттын участогу деп аткандан кийин анда процесстик укук улантуучулар болуп анын кыздары жана анын кызыкчылыгына таасир этип атат да. Анткени жана жерге алардын да мурастуу укугу келип чыгып атпайбы. Ошондуктан мурастуу укугу келип чыккандыктан кийин тартылсын дедим да, алар дагы келип, алар дагы анткени жер маселесине алардын да мурастуу укугу келип чыгып атат. Ошондуктан алар өздөрүнүн дагы талаптарын, өздөрүнүн укуктарын дагы коргоого айтканга укугу бар. Эми сиз апелляция бересизби? Ооба, апелляция берем. Аны деген областтык сот караш керек. Ооба, областтык сот. 10 күнүн ичинде бересиз. Дагы сот процесси көбүрөөк уланат окшойт. Аз чыккан атабыз. Уланат окшойт сот процесси дагы. Жанакынычы Алтынай жана мага аябай таң калыштуу болгон бир нерсе бар да, мен ошол эки нерсени дагы аябай айткым келип атат да. Карасаңыз мен айтпадым жана үйдөн чыгарылсын деген сырттан чыгарылган чечим чыкты да. Кучубаевдар үйдөн чыгарылсын деген. Сырттан чыгарылган чечим бул айтып атам да, тараптар талаптагыдай кабарланса, бирок келбей калса сырттан чыгарылат. Ооба. Талаптагыдай кабарлануу деген бул сөзсүз түрдө сот деген талаптагыдай кабарлангандык жерде далил соттун иш материалдарында болуш керек. Ошондо сот талаптагыдай кабарланды деп чечет. Демек талаптагыдай кабарланбай, талаптагыдай кабарланды деген жыйынтыкка келип атат. Ал эми анда иш материалдан карап көрсөкчү, соттук кабарлоо дарекке кетет. Дарек биз билебиз. Көчө, үйдүн номери, район дегендей. Мисалы 8-чи микрорайон, 28-үй, 28-чи квартира. Эгерде Алтынай кат Бишкек шаары 8-чи микрорайон деп кетсе, ал катты сен ала аласың, эгерде сен 8-чи микрорайонда жашасаң, 28-чи дом или 8-чи квартира жашасаң, ала аласың ал катты. Булар алышкан эмес. Албайт да, чынбы? Дарек жазылган. Ишкалан айыл деп эле кеткен. Ишкалан айыл деп эле кетип атат. Ишкалан айыл деп кетсе, ошо соттук кабарлоо кайсы үйгө барыш керек? Кайсы жерге барат?
А бирок Ишкабан айылында деген Ишкабан айылында бир канча көчө бар да. Токтайм эшин алда туруп тургула. Сен керексиң. Акзавод көчөсү, жана дагы Каламатоо көчөсү, Ажыбек толтура көчөлөр бар да. Көчөнүн үйдүн номери бар. Анда эгерде ошол Канча жол жөнөттүр ошол повестканы? 5 жол жөнөтүп атат. Бирок Ишкабан айылы деп эле жөнөтүп атат. Бирок иш материалдарында Ишкабан айылында жана Кучубаев жанакы Кучубаев Улан, Кучубаев канзадалар алган жөнүндө маалымат иш материалдарда жок да. Анда кантип сот анда талаптарды. Бирок булар өздөрү да алган эмеспиз деп атабы? Эми булар алган жок да. Ишкабан айылына кайсы дарекке бармак эле. Карабайсың. Ошондой болсо бирок аны деген кайра мен эме кылып атам. Кайра бул сырттан чыгарылган чечим жокко чыгарылсын деп кайта эле Кара Суу район сотуна кайта берип атам. Кенжебаев карап атат. Судья Кенжебаев, бирок Кенжебаев кайра эле жок, талаптагыдай кабарланган деген жыйынтыкка келип атат. Ишкабан деп айыл кетсе. Аны эмне менен далилдеп атат аны? Аны эмне менен далилдегенин талаптагыдай кабарланды деп атат. Анткени Ишкабан айылына кетти. Демек талаптагыдай кабарланды. А сот үчүн 331-бирине, 128-бирине сот үчүн барып болот. Эгерде мисалы мындай бар, 96-биринде Конституцияда деген жазылганда, эгерде жогорку сотунун пленумун токтому баардык соттор үчүн милдеттүү болсо, пленумда жазып жатат. Жарандык иштерди сотко териштирүү жөнүндө пленумда бул эгерде талаптагыдай кабарланбай калган сот процессин олуттуу бузуу болуп эсептелет деп атат. Пленум айтып атат, закон айтып атат, процесс кодекс. Бирок кайра Ош областтык соту азыр 1 минут. Болду. Мен кайра аны дагы абжалабай кетип атам. Райондук Ош областтык жарашык соты коллегиясына абжалабай кетип атам. Коллегия дагы эле талаптагыдай кабарланды деген жыйынтыкка келип атат. Жана ошондой эле кайра эле жанакы Верховный суд үчүнө калтырат. Карасаңыз, бул кандай да? Ошону кичинекей элементарный болгон нерсе келет, биздин сотторубуз түшүнбөй жатса, А может түшүнүп атайын кылып аткандар, биз билбейбиз да. Көйгөйүндөгү проблеманычы ана соттор кантип чечет да? Ушу кичинекей болгон эле талаптагыдай кабарландуу эмне экенин аныктаманы билбей жатса, анан чоң моңдой болгон чыгырмасы эле соттордун кантип баштары жетип кандай чечим чыгарат да. Соттор негизи өзүнүн тажрыйбамда мындай соттор өз кырсычылыгын көрсөтөт. Жыйнап атат го эми, ама? Же болбосо башы чечим чыгарсам бузулуп калат деп ушундай деп коркушат экен да. Сот адилдигин орнотуу деген жок. Урматтуу достор, мынакей Жылдыз фамилияң ким? Кадырова. Экөөбүз канча жылдан бери доспуз? Экөөбүз бүгүн тааныштык. Жылдыз Кадырова деген Оштогу тыкылдаган мыкты адвокат, менин досум экен. Мен аны билбептирмин. Досуңуз деди. Аны кандай саат? Силер келдиңерби? Азыр туруп тургула. Мен досум экен, мен өзүм билбептирмин. Бул Токтайым Жолдубаеванын кана Токтайым каякта? Токтайым Жолдубаеванын адвокатын мен бүгүн көрдүм эртең менен. Өзүнүн ишин мыкты билген жакшы адвокат экен. Кадырова Жылдыз эжеке Оштогу мыкты тыкылдаган жакшы адвокат экен, өзүнүн ишин билет экен. Анан кийин деген баягы жүрөгү менен иштейт экен, профессионалдуулугун көрсөттү. Жылдыз эжеке, сизге чоң рахмат. Баягы укугу тебеленген 4 баланын ата-энесине чын жүрөгүңүздөн, ак ниетиңиз менен жардам берип атасыз. Ишиңиздер илгери болсун, анан ак ийилет, бирок сынбайт, эч качан сынбаңыздар. Жылдыз эжеге мен чоң рахмат айтып коеюн. Токтайм, эми бүгүн ошол кайын эжең, кайын сиңдилерди 3-чү тарап кылып тартуу боюнча өтүнүш келтирдиңер. Бирок сот бүтпөй калды. Бүгүн сот бүтөт деген ой бар эле да. Бүтпөй калды. Эми ошол неге 3-чү тарап катары тартылды. Эми ал соттун жүрүшүндө билебиз кандай болорун. Эми менин бул жерде кайрыларым ошол соттор акыйкат чечим чыгарып берсе. Мен азыркы ушул учурдан пайдаланып, мен азыркы жогорку соттун төрайымы Нургүл Батыргановага, Бакировага кайрылгым келет. Азыркы президентибиз шайлаган
Садыр Жапаровқа кайрылгым келет. Камчыбек Ташиевке кайрылгым келет. Ал Ташиевке мен Facebook баракчасына жаза бердим. Катты жаздым, көп жолу жаздым, кайрылдым. Дагы деле кайрыламын. Ушул сот аткаруучуларды жакшы төрайымга кайрылуум себеби ошол азыркы сот аткаруучулардын ишин жакшы көзөмөлгө алсаңыздар, бизге окшогон карапайым элдерди колдойбу же кордойбу? Же бизге окшогон карапайым бейбечаралар тебеленип, укугу тебеленип кала береби? Биздин укугубузду ким коргойт? Ким сүйлөсө эле документ сүйлөйт, ким сүйлөсө эле кагаз сүйлөп, деп акча сүйлөйт деп жүрө беребизби биз? Качан оңолобуз? Кыргызстан мамлекеттүүлүгүн бизге окшогон жарандарын качан коргойт? Мен ошо гана эми позицияны айтып келем. Ташиевке, Камчыбек Садыров, Жапарга кайрылам. Ушул көйгөйдү жакшы көзөмөлгө алыңыздар. Сураныч ошол 4 бала менен көчөдө калгым келбейт. 4 бала менен 4 бала жөнүндө сөз болуп атат азыр. 4 бала менен көчөдө калгым келбейт чындыгында. Менин ушул күйөөмө жоктон жок жала жабып, жок жерден сатты деп ушул госрегистрде жең ичинен бардыкты документ жасатып алышкан. Мен мына 4 бала менен көчөдө калгым келбейт. Мен кандай бар качан бир командык болгондо гана кыймылдаш керекпи? Ал сот депутаттар же жогорку жактагылар. Ал балдардын эң кичинекей 8 айлык экен. 8 айлык мына 4 баламыз 4 кичинекей. Ич бар ушу. Кандай кылып чечишет ушу көзөмөлгө алышса. Биз ушу көчөдө калуу коркунучунда турабыз. Соттор жакшы бизден ушунчалык далилдерди көрсөтүп жатабыз. Ушунчалык жашап аткан 78-жылдан бери жашап аткан негиздер, далилдерди менин адисим, өкүлүм көрсөтүп берип жатат бардыгын. Ошондо деле сот аткаруучулар кандайдыр бир көз жумуп тургандай. Көз жумуп шуну бир жакшы бир алып барып жакшы чечип берсе. Ошо биздин эң эле эмебиз суранып кетебиз. Сүйлөйсүзбү апа? Сүйлө. Мен мына бүгүн азыр келип көрдүм, бурда таксыбай жүрдүм эле. Мен тагасы болом. Тагасы кимдин? Уландыңбы? Токтойм ден, Токтойм тагасы болом. Азыр мына бардык мына колу кошунасы ошол айылында жашагандар менен кошо келиштип, биз кийинирээк келип калдык. Менин мурдатан эле угуп жүргөн боюнча баягы доказать этип эме кыла турган адамдар өлүп калгандан кийин бардыгы жок болуп атпайбы? Ушулардан кийин булар закон дегенди Кыргызстанда закондор менен бир тааныштыгы жок, эч нерсени билбеген үчүн азыр көрүнүп турат да. Алар законду ичип жеп алыптыр. Мунун аркы мына биздин госрегистрде бардык ата баласынан бери ушул жерден иштеп ушул жерде жүргөн экен, документти кантип даярдаш керек, юридический кандай кылып немели жолдорун өзүнө өткөрүп алыш керек. Билеткендер юридикалык жактарын баардыгын түшүнүп өткөн дагы буларды чекин. Элге эч нерсени билбеген адамды минтип алдап документ менен турлап коем деген ойдо эле ушинчирээк да мындай ушулундар биздин Кыргызстанда азыр көп болуп атпайбы? Эми ошол баягы булардын өтүнүчү боюнча ушул бечаралардын эмесин сотто жакшы чечип көчөдө калбасын деп мына элдер дагы баардык ошо кол кошуналар ошон үчүн келип отурабыз. Сиздерден суранабыз эми жогорку жетекчилер ушу инстанциядагылар баардыгы жогорку сот ошол баягы президентибиз бер Камчыбек Ташиев бар жогу биригип туруп ушуларга жардам берип койсо деген эле ниеттебиз. Башка ушу балдары көчөдө калбасын. Өздөрүнүн жашап туулуп чоңойгон үйүндө азыр жок жерден билбеген жерден документ даярлап буларды кууп чыгабыз деп атат да эми. Убагында документ болбогондуктан пайдаланып аткан да бул нерселер. 78-жылдан бери жашап, улан өзү ошол жерде төрөлүп чоңойгон турбайбы? Улан ошол мен дагы 40-ка чыгыптыр, 40 жылдан бери жашаган үйүн. Ошол үйдө туулуп чоңойду. Мен ушул Токтойм тагасы болом. Ошол мен дагы кайрылып кетем, ушул Садыр Нуркожоевич, мен сизге ушунчалык кайрылам. Айрыкча биздин ушул Кара Суу районунда ушул айрыкча сот тармагы, мына ол госрегистр, архитектура, прокуратура, милиция таза иштеген эмес, иштебейт дагы. Азыркы сиздин мына ушул бийлик малыңызда дагы жакшы иштебей атышат буларчы. Туура чечим эч качан чыгарган эмес.
Biz sizni işenip sizge ушундай болду, biz sizge шайладык. Эми siz өзүңүз ушуга окшогон бейбечараларга жардам берип, карап, чечип берүүңүздү суранабыз. Ушул жалпы элдин атынан мен сизден суранып кетем. Келип чечип бериңиз, өзүңүз келбесеңиз да ушуну акыйкат карап коюңуз, бир жолу көңүл бөлүп. Сизден өтө катуу суранабыз. Эми мына сот акыйкат чечиш үчүн жогорку соттун төрайымына кайрылышыңыз керек да. Нургүл Бакирова деген эжекебиз жогорку сотко төрайым болуп калган экен азыр. Ошол кишиге кайрылсаңыздар, алар деген өздөрүнүн мынау райондук соттогу коллегаларына айтыш керек. Ай, тиги мыйзамдуу чечкиле, мыйзамдуу карагыла деши керек да. Мен ошентет болчумун. Эгерде жогорку соттун төрайымы болсом. Ыйлатпагыла деп. Жогорудагы Садыр Жапаров, Камчыбек Ташиев, Нургул Кожоева, Нургул Бакирова, силерден суранарам. Акыйкатты чечкиле, алдуулар алсыздарды тебелеп жеп көчөгө айдаш керекпи? Же бир өлүм болгондо силер кыймылдайсыңарбы? Садыр айланайын, сени гана шайлаганда сүйүнүп, көрдөн апам атам тирилип келгендей сүйүнгөнмүн. Эгер чынында президент элдин ишенимин актайм десең, ушуну чечип берсе да болойт. Кызымын 4 баласы менен көчөдө кала турган болуп атат. Алар пулдуу, малдуулар экен, ушундай чечимге келип атышат. 4-5 жылдан бери ушул сотко келе берип чындаса үйүндө наны ашык албай зорго тирилип калса сенен суранам. Мен сен дагы энең бар баласың. Азыр жок болушу мүмкүн. О, Нургул, айланып кетейин, сен дагы энесиң. 4 баласы менен менин кызым күйөө балам Орукжан көчөдө калбасын, сенен суранам. Тегиле энелер ыйлабасын. Дүйнөдө тынчтык болсун, энелердин көзүнө эч качан жерге тамбасын. Мен силерден суранып кетем, ушуну акыйкаттыгына чечип, кызым көчөдө калбасын суранам. Ыйлабаңыз. Мен дагы интервью берип кетейин. Чубаев азыр Сиз кимиз болосуз? Карындаш болом. Ошол жерде жашайсызбы? Ооба, убактылуу жашайм, бирок тарабалдага жашайм. Анан мен жакында эле таап алдым да, апам жазып кеткен катын таап алдым да үйдөнчү. Ошону окуп берип койсом болобу? Чындыкты жазып кеткен да, эми өзү тирүү болгондо айтмак болчу. Бул эми ошо келечек, мына өзүнүн патерки да, эски мындай тутулган тетрадь экен. Не дейт? Уруксат берсеңиз, мына кармак эски. Ошо бул Кара Суу районунун мамлекеттик каттоо бөлүмүнүн башчысына Ишкван айылынын тургуну Чубаева Саламаттан арыз деп жазган экен. Менин арыз жазуумдун себеби төмөндөгүчө. Мен Ишкван айылында жайгашкан Финский үйдү райподон менчиктештирип алганмын. Анын чиймесин архитектурадан чийдирип бөлүп болуп дейт. Госреестрдан келечек деген балага үйдүн чызмасын сыздырсам, жерди чызбай коюпту. Кайрадан жерди кошуп чызып бер десем, жерде өзүнүн бир тууган иниси Туранбай Акжолтогу чыздырып коюпту. Мен кайсы жака кайрылышым билбейм деп жазып. Бул апаңыздын колу менен жазылганбы? Апамдын колунан. Анан бул арыз жетпей калганбы? Муну биз бир жума эле болду сандыктан табылганбыз. Сандыктан табылганбыз. Өзүнүн до конца жазылбай бүтпөй калган да булчу. Ушинтип жазып кеткен экен. Ооруп, анан апамды мына өлөр алдында дагы сиреспечен болуп барып калды да. Ушу оор атканда да бул азыркы келечек эмеден азыркы судьядан мурунку Кенжебаев деген караган. Ош Кенжебаев апам өлүм төшөгүндө ичип сиреж болгондо билесиз кандай болгону. Ошондой состояниеде сотко чакырып турушкан да. Анда мен дагы өзүм доверие салып апам оорутат десеңер да болбойбу? Болсо дагы келсин деп турган да. Анан апам баягы ооруп турса дагы билбейм эми азыр эстесем ыйлагым келет, бирок ушинтип кыйнашкан, кордогон да. Кордогон. Себеби булардын бардыгы сүйлөшүлгандай бир да. Документ ошол документ апам кайрылган. Ушу документти эме чизилиш керек, ушундай мен жерим деп барганда бир тууган инисине өткөрүп койду. Өткөрүп койгондон кийин документти кармаган эле булар Жапаркулова чоңмарактап менин үйүм, менин жерим деп жүрөт да. Эми акыры акыйкат бардыр, сиздерден суранабыз ошо. Жанагы 36 соттук жердин 18 соттугун ким саткан? Эми аны билесизби, билбейсизби? Мен дагы турмушта кыз болгом да. Көп нерсени билбей калганбыз. Кийин апам ооруганда эле анан случайно келип калып, ошондо мына бияктагы соттун эле билем да. Ата көп нерсе мага деле караган да. Анан эми азыр документ жасап алып. Ошол деген 36 соттукту 6 баласына бөлүп берип койсо болмок экен. 36 соттук эми документтештирип барганда, документтештирип эме кылайын деп барганда өзүнүн иш алынан пайдаланып бул азыр Акжолтого өткөрүп коюп атат да. Эми булар азыр
баягы сүрөмөлгө салтат да, чыгып кетип үйүм бошот депчи. Даже мына жеңем жаңы төрөгөндө колуна баласы. Өзү госрегистрде иштеген болсо, ошондо түрткүлөп, журмалап, мен да жок болчумун деген. Анан еще бүгүн Жапаркованын көргөзбөгөнү калганча. Баары талкалап, анекер сындырып. Качан? Анда мен апам өлүп, көк кийип үйдө болчумун да. Үйдө майда балдар бар болчу, анан ошондо барып аны айтсаң эме да. Ушундай басмачылык жолдорду документ да, бучу кайсысына да болсо барып туруп, журмалап тутуп ушундай кылат. Бети жок аял да бучу. Эми мен түз эфирди жыйынтыктап коеюн, токтойм. Ак илет бирок сынбайт. Бир аз ийгиликтесиңер эч качан сынбагыла. 4 баланын ырыскысын Кудайым башка бир жанагындай амалдууларга тарттырып жүрбесе керек деген үмүттө калайлы. Буюрса Кудайым кааласа, ошол жогорку соттун төрайымы Бакирова эжекебизге ушул түз эфир аркылуу мен дагы кайрылып коеюнчу. Ушул мен Ала Букадагы Көксерек айылына чек арадан кабар алганы барып, ошол жерден андан ары үйүмө бир жумадан бери жолдо жүрөм эже. Анан Бишкекке үйүмө бала чакама барайын десем, токтойм деген ыйлап, эже келбесеңиз болбойт, могу жерден иликтөө кылып бербесеңиз болбойт. Соттагы ошо экинчи тараптагы биздин укугубузду тебелеп атат дегеннен кайра кайтканга туура келди. 6 сааттык жолду басып, кайра кайтып келдим. Азыр мына ушу Кара Судамын. Азыр дагы угуп алып, бирөлөр дагы келишиптир, жолугабыз деп. Мен биякта экенин угуп алыпчы. Анан ушул элдин таламын талашсаң, мени деген тажал дейт. Мен ушундай жөнөкөй элдин таламын талашып жүрөм. Токтоймдун колунда эч нерсеси жок. Үйү эптеме үй экен. Болгон кичинекей участок экен, 4 баласы бар. Мындай жүдө какап кичинекей бала чакасы менен жашап жүрөт. Тууган уругум мынтип колдоп келип атат. Мени байлар чакырбайт, себеби дегенде байлар өзүнүн акчасына ишенет. Мени жөнөкөй каратаман, чортаман, колунда эч нерсеси жок, чоң акчасы жок адамдар чакырат. Болгону майымды куюп берет, чайымды берет, болду ошол эле. Анан кийин деген мени деген тиги долларларды шилеп алып атат деп Фейсбукта отурган балконскийлерге айтарым, силер да убакыт таап, мендей болуп, жөнөкөй жарандардын тилин угуп, билсеңиздер, жардам бериңиздер. Мен кайдыгер эмесмин. Менин да балам бар. 4 баланын энеси көчөгө айдап чыгып койсо, мен ага жөн карап отура албайм. Ошол 4 баланын энесин айдап көчөгө алып чыгып коем деген тараптын сөзүн сүйлөгөн сотторго мен каршы согуш ачканмын. Ошол соттор менен мен күрөшөм. Силер менен кошо күрөшкүлө. Буюрса Кудайым кааласа, биз коррупцияны жеңишибиз керек. Жеңүүчүнө өзгөмөчүнө гүл тарткандарды жеңишибиз керек. Болбосо эл өнүкпөйт, мамлекет өнүкпөйт. А жанагы аймактарда эже Бишкекте чоңдор отура берет, а аймактарда ондай кичинекей чиновниктер элди курутуп, канын соруп, ичип, укугун тебелеп, ушинтип кыйнай берет да. Мен ошого каршымын, кайдыгер эмесмин. Ошондуктан сиздерди да чакырам, ушул түз эфирди колдон келишинче бөлүшүп коюңуздар. Анткени деген 4 баланын энеси Токтойм Жолдубаева жогорку соттун төрайымы Нургүл Бакировага кайрылды, президенти Садыр Жапаровго кайрылды, Камчыбек Ташиев мырзага кайрылды. Жанагы ушул жергиликтүү бийликтен кордук көрүп, укугу тебеленгенден айла жок, чыркырап, ыйлап жогорку бийликке кайрылып атат. Себеби дегенде бул жактан чындык тапкан жок. Бишкекке кетип бараткан. Мен бүтүп атам уже, түз эфирди аяктап атам уже. Чакыргыла да мен басып барып особое приглашение кылышым керек. Мен сага расыл түзүрбөйм. Макул эже. Айланай журналист кыз атыңы деле билбейм. Алтынай Арстанбекова. Алтынай Арстанбекова, байланып кетейин. Башың ак болсун, денең сак болсун. Элдин эмгегин актап, дениң сак, көңүлүң ак болуп, алган жарың менен, бала чакаң менен дайым жакшылыкта жаркырап, жакшыга жанашып, жамандан адашып, жамандыктан алыс болуп, жакшы нерсе калыс болуп, жаман көздөн суук сөздөн, табаттын кырсынан бейжелерине курлай доматтан саксасын. Казаныңан аш кетпесин, үйүңөн баш кетпесин, кырман толодан болсун, короң толобосун, Алла колдосун, дайым иштериң оң болсун, элге кызмат кылып, жүзүң жарык болуп, зоолон көтөрүлө берсин. Сага окшогон кыргыздын чыган кыздары элдин керегине жарап, биз окшогон бейбечаранын тарабын талашып, дайым жакшылыкта жүрөр. Курманжан датка энебиз болболам. Жакшылыкта жүрөм. Амин. Айтканыңыз келсин. Рахмат кызым. Дуаңыз тийсин, батагыңыз тийсин мага. Сүйлөңүздөр, жана дагы бир аз сүйлөдүңүздөр эле, давайте. Ким не деп сүйлөйт? Биз уланын классташ достор болобуз да.
ишкебанда бирге чоңойгонбуз. Балалык Ошол азыркы жашап аткан үйүндө таң калып атабыз. азыркы жашап аткан үйүндө төрөлүп чоңойгон 40 жылдан бери. Бул жерде улан досубуздун бир үй бүлөнүн маселеси чечилип атат да, үйдөн кууп атат да кадимкидечи. Анан бул соттон сөз суланып кетебиз. Акыйкат сот чыгарса экен депчи. Эми баасы Кыргызстан боюнча бийлик алмашты бардык. Ошо бийликте Рашиев, Жапаров турат атпайбы? Соттор тазалансын, акыйкат чечим чыгаргыла деп. Эми үмүт кылабыз. Ошо уланып жака чечим чыгарып берсин. Ак элек бирок сынбайт. Чактай балдар менен азыр көчөдө калган турат да эми улан досубузчу. Мен анда болбой калам. Мына туура эмес. Дагы келишим. Сүйлөңүз. Сүйлө. Эми ошо биз жаштыгынан бери билебиз, бирок бул бала досубуз мындай бир жер сатканы мындай колунан келбейт. Уккан эмессиз. Жок, өзү да өтө жоош. Акылга сыйбайт да, ол угуш эмес, акылга сыйбайт, улан жер сатыптыр деген. Сурай берсең дагы сөз көп, өзүңүз көрдүңүз, уктуңуз. Өтө жоош. Бардыгы неме болуп калган. Гос регистрдегилер башка адамдар болсо дагы мейли, башка жаран. Ооба, башка бирөө алдаса дагы мейли. Башка бирөө Гос регистрде иштеген адам алдап атпайбы? Эмне үчүн иштеген адамдар ошо аралашып калган. Ошо түшүнбөйт. Туура айтып атасыз. Чоң болуп атат да бул жердечи. Туура айтып атасыз. Ага, башка адам болсо дагы, эми ишенич бай, именно ошо гос регистрде иштеген адамдар эми күнөм пайда болот да, жасалма документ толтуруп, үйүн тартып. Ооба. Дагы сүйлөйсүзбү? Айтың. Что сөз? Несі болса да досыбыз 4 баласы менен эми көчөдө калган деле болду. Үчтүн уясы бузулбасын дейт. Анан азыркы учурда бул досубуздун эми мындай кыргызча айтканда мындай өтө простойлугу менен ошонусунан пайдаланып атат. Өтө жоошкен. Простойдон дагы. Эгер мунун ордунда башкасы болгондо мынчалык барбайт эле эгер. Муну ошодон пайдаланып атат. Бул документ деген андай иштерге башка түшүнбөйт бул досубуз. Ошол нерсени эми биз бир эле тилегибиз ушу сот жакшы жака чечим чыгарып берсе, ошол биздин тилегибиз. Сиз сүйлөңүз. Мен деле ошону кичинебизден бери бирге чоңойгонбуз, классташ балдарыбыз. Улам кандай экенин баарыбыз билебиз. Бул өтө жоош, мындай бирөөгө мындай тик карап, сөгүп сүйлөп, мындай бирөө менен жаман сөз сүйлөшкөнүн бала да. Жамандык кыла албаган. Вообще жамандык кыла албаган эмес. Бул андай мүмкүн эмес. Үй жерин мектеп сатып беришин себеби бунун балдары бар. Ооба, кичинекей балдары бар экен. Өлкөлөрү бар, алты бир тууган, бир жерде жашашат. Өзү бейбечара бала, анан кийин өзү мындай биз дагы зорголоп жүрөбүз эми. Сатып бериши мүмкүн эместир. Мүмкүн эмес. Жакшы чечим чыгарып берсин эми соттор. 4 баласы турса ал сатып бериши может. Ооба, балдар менен каяк карамда ойлош керек да. Ооба, туура айтып атасыз. Эгер эчтекеси жок, эгер семьясы жок болсо деле ошондой бир ишенсе болот да, сатып берип коет. Керек ничего деген. А бул 4 баласы менен каяка барат, сатып берген чакта дагы. Бул жакшы чечим чыгарып берсе, биз ушу бир эле тилегибиз. Бул көптөн бери Сот адилеттүү болуш керек. чечим чыгарып берсин бизге. Болгон ошол. Болду, мен түз эфирде жыйынтыктап коеюн. Урматтуу достор, мынакей сот Кара Суу райондук соттун аты фамилиясы айткан болчу, азыркы каралган сот. Кара Суу райондук сотунун судьясы Буламидин уулу Элчибек мырзадан суранып кетерим. Кызыл китеби болобу, кандай китеби болот, бирок ал кызыл китеби жокко чыгарылган экен, ошону эске алсаңыз. Анан 4 баланы эске алсаңыз, болбосо 4 бала көчөдө калып калышы мүмкүн. Анткени баягы мына классташтар өздөрү айткандай эле, башка чочун адам өзүнө өткөрүп алса, үйдүн документин өзүнө өткөрүп алса бир жөн эле дейт да. Гос регистрде, кадастр мекемесинде, мамлекеттик мекемеде иштеген адам өзүнүн бир тууган исине өткөрүп берип атпайбы? Бул эмнени айтат? Бул деген мамлекеттик кызмат абалынан пайдаланып бирөөнүн мүлкүн өзүнө тартып алган дегендикти билдирет. Түз эфир ушуну менен аяктады. Бул түз эфирди сөзсүз бөлүшүп коюңуз, анткени мамлекеттик каттоо кызматы, гос регистр, азыркы кадастр мамлекеттик мекемесинин
Кара Суу райондук бөлүмүндөгү кызматкер азыр көзөтүп кетсе дагы өз убагында 13-жылы ошол үйдө кызыл китеп жасап бер деген үйдү өзүнүн бүт тууганына жаздырып ал үйдү өздөрүнө тартып алышкан экен. Бул алдамчылыкка жатат. Ушул түз эфирде сөз бөлүшүп коюңуз. Мамлекеттик каттоо кызматы, госрегистр, кадастр мекемесинин кызматкерлери кандай иштейт силердин аймагыңызда? Аны жазыңыз. Кандай ушундай бир окуялар болуп атат, аны жазыңыз. Юристтер мындан ары кандай кадам коюш керек? Ал боюнча кеңештериңизди бериңиздер. Мен түз эфиринде бөлүшүп коюңуздар. Бир аз туруп дагы түз эфирге чыгып окшойм. Себеби мени деген Кара Сууда экенимди түз эфирден көрүп алып, телефон чалып келип күтүп турган адамдар турат. Алар менен дагы сүйлөшөйүнчү. Эмне дейт экен? Тоже ушундай эле сотто ишибиз бар дейт. Кайра дагы түз эфирге чыгып калышы мүмкүн. Андыктан алыстабай туруңуздар.